Мына шақта 120 мүнөттөн кейін жаңы 2021 жыл кирип келет. Мына эшик каклап жаткан чагы жана албетте баарыбызды кубантат деген терең ишеничибиз бар. Жаңы жылды урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен дал ушундай дасторкон жайып алып, мыкты атмосферада, көтөрүңкү көңүл менен, албетте мыкты маанай менен тосуп атканыбызга дагы абдан кубанычтабыз. Сөзсүз түрдө биз үмүтүбүз чоң 2021ден 2021 мыкты ийгиликтердин, жакшылыктын, ден соолуктун жылы болушун каалайбыз. Бүгүн студиябызга албетте биздин Эркин Нурбаев жана Эркин Раскулбековдор дагы келип кошулушат. Мына иш күндүн кечи 2020 жылдын эсебинен 2 айдын чыгып атабыз сиздерге, көрөрмандарга сунуштап атабыз биздин кызыктуу маектерибизди. 2021де буюрса, албетте аудиториябыз дагы кеңейет, сиздер менен биргеликте дагы мыктыраак, дагы бийигирээк каналыбыз болот деген терең ишеничибиз бар. Ал ортодо биздин башкы өнөктөшүбүз Имарат Прогресс курулуш компаниясындагы белгилеп өтөлү, балким жаңы жылда жаңы батир алам десеңиздер, анда Имарат Прогресс курулуш компаниясынын Алтын Булак Лайф, Грандвиль жана Астория аттуу үйлөрдүн вариант катары карасаңыздар болот. Ал эми баарыңыздарга көңүлдүү жана сыйкырдуу кеч каалайбыз. Биз менен болуңуздар. Сөзсүз түрдө жылдын жыйынтыктарын кызыктуу инсандар менен чыгарып, сиздерге көңүлдүү кеч тартуулайбыз. Аппакар себелеп, кыштагы бир керемет, жолдорубузга айланат сен. Аны басып дайып чалынба, кышка ачуу кармактарыма. Чана деби бийикте, маанайыңды бийиктеп сен. Жылуу тоңду кийиптеп, тоңбой музда кыштын карында. Күтсүң келет кирип жакында, келсең жаңы жылым. Аппак сыйкыр кышта, тынчтык болсун жеримде. Келсин жаңы жылым. Eski жылды узатып, жаңа жылга аттандык биз. Максаттарың ишке аш сен, кирип келген жаңы жылыңда. Жүргүң дайым күлүп жымыңдап, туугандарды чогултуп, достор менен жолугуп биз. Үйгө толу белектер, кирип келет биздин жаңы жыл. Шаңды майрам сонун себепкен, келсин жаңы жылым. Алтын кыргыз жерине, тынчтык болуп ар дайым. Келсин жаңы жылым. Gecikmesen kesin canı çılgın. Biz gülgen
байкушту жалгыз сураппай майрам менен куттуктап коелу. Кеттик. Сенин белегиң сага келатат. Ошондо балаңды 1 мүнөткө көргөн келдиңби? Сен кулагың укпай калганбы, я? Эмне? Апей, ай. No problem. Жардамга! Giy maskengdi. Biz zona riskidebиз. Президенттерди коолап жүрүп эле өтүп кетебиз го. Балам асылба! Бул деген iPhone 12! Эмне тартып атасыңар? Каякта дейсиң? 9 этажда лифт бузулуп, элдер ичинде калып калды. А сен кимсиң вообще? Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Жаңы жыл бизге эмнеге жагат? Себеп дегенде жаңы жылдык каникулдар баарыбызды күтүп турат. А жаңы жылдык каникулдарды жаңы жылдык кинолор менен өткөрүш керек. Мына жогоруда сиздер көргөн трейлерди ошол кинону жараткан инсандар биздин бүгүн мейманда. Жаратман жигиттер, жакшылык жарчысы, жакын досторубуз Асхат Рыскелдиев, Актан Табалдиев. Астан Табалдиев. Боло берет. Один студионун негиздөөчүсү Асхат Табалдиев жана ошондой эле Актан Рыскелдиев бүгүн бизде мейманда. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат. Канчанчы ирет мындай эфир аркылуу биздин көрөрмандарды куттуктап атасыздар? Негизи ушул 31 декабрда биринчи жолу куттуктап жатабыз ошондо. Эфир аркылуу. Эфир аркылуу ооба. Жок, мен куттуктап эле келгем. Мен кыйынмын да. Опытный бала да. Бул деген башка каналдарда отуруп жүргөн ТВ1ге келек болчу да. Кош келипсиздер. Биринчи, бирок акыркы эмес, көп жолу келгиле. Деп ниет кылалы. Сөзсүз түрдө. 2020 ар кандай жөнөкөй жыл болгон жок. Жөнөкөй жыл болгон жок. Ошентсе дагы мындай көптөгөн жакшылыктарды алып келди болуш керек. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө мисалы үчүн Актан Рыскелдиев 3 эркектин атасы. Куттуктайбыз. Ошондуктан башка оор окуяларды эске албайм таптакыр. Себеп дегенде үйүбүздө жакшынакай майрам болду. 2020 мен үчүн жакшы жыл болду. Кандай болуп атат? Оор бекен? Оор эле уйкум. Иш баланы атасы. Короче, бетиңе карачы. Дароо картая түшүндүрөт. Ургуштар. Жакшы. Эми 3 эркек. Негизи эркектер жакшы экен. Эми билбейм, элдин баары айтат мага, аяктан кыз болгондо башкача болуп каласың депчи. Маны дагы көрө жатарбыз, Кудай буйрса дейли. Кудай буйрса дейли. Ошо сизчи? Бизге дагы бул жыл жакшы эффективдүү жылдардын бири болду. Биздин студия көптөгөн долбоорлорду жараттык. Анан акыркы убакта күздөн баштап эле ар кайсы кызычуулар болуп эле, мамлекетибизде тияк бияк болуп эле, ички дүйнөбүз кыйналып эле. Анан отуруп туруп эле эмне кылабыз, кеттик кино тартабыз. Көптөн бери эчтеке жарата элекпиз деп туруп эле кино тартып жибердик. Болгондо дагы бул деген үй бүлөлүк комедия. Болгондо дагы жаңы жылдык үй бүлөлүк комедия болуп, жаңы жылга жаңы кино менен кирели деп чечтик. Ошондуктан Кудайым буйрса, бүгүнкү күндөн баштап баарыңыздарга премьера тартуулап жатабыз. Бардык кинотеатрларда 5 бармак тасмасын көрсөңүздөр болот. Эмнеси менен өзгөчөлүү? Өзгө фильм. Анткени жаңы жылдык 31 декабрь жөнүндө бүгүнкү күн жөнүндө. Жана ошондой эле аябай мыкты актерлор катышкан. Жаңы жылдык үй бүлөлүк комедия болгондуктан өзгөчөсү ошондо болуш керек. Анткени азыр жаңы жылдык кинолор жок десек болот да. Ооба. Биз баягы убагында бир тууганчык чыкканда ойлоп койдум эле, бул бир тууганчык тасмасы жыл сайын мен оюнча салт болуп калат го. Бир тууганчык 2, бир тууганчык 3 болуп кетет го. Жана кадимки эле сыяктуу, орусчалык ёлки сыяктуу анан Один дома. Жок, ошо бойдон бир тууганчык чыкпай калды. Анан жылдан жылга баягы күтүп аттым эле, качан ушундай жаңы жылдык салт болуп кала турганда кино чыгат деп. Эми биз Кудай буйрса ниет койдук. Эмки жылы дагы балким 5 бармак, эми ийгиликтүү болуп кетсе депчи, Кудай буйрса деп. 5 бармак 2 же болбосо жаңы 5 бармак анан же күлчө таяк болуп кетиши мүмкүн иши кылса, ушундай пландар бар. Ошондуктан туугандар Оливия эмес, 5 бармактан карагыла. Сөзсүз түрдө жаңы жылдымды кыргызча тосолу, Быйыл 2020 эсебинен TikTok
аябай популярдуу болду. Сиздер дагы көңүл буруп атасыңар. Сен TikTok'та барсың ба? Бул TikTok'та бар, карыганына карабастан, үч баланын атасына карабастан бул да жардырып жүрөт. Силер болсо өзүңөр болбосоңор дагы атайын үйүбүз бар. Атайын үйүбүз бар, биздин студиянын үйү бар. студия үй өзүңөрдүкү. Үй өзүбүздүкү. Сатып алдыңар атайын. Жок, эми анча сатып алдык. Түшүндүрүп кетели. Дүйнө жүзүндө баягы белгилүү блогерлерди, белгилүү тиктокерлерди чогултуп, анан үйгө киргизишип, ошол жактан контент жасап, хаус деп коет. Анан ар кандай хаустар бар. Мисалы үчүн Казакстанда, Америкада, Россияда, анан Кыргызстанда дагы элдин баарын көрөккөн биринчи жолу миллион колдонуучу катталып чогулткан биздики болду, Crash House. Ошондуктан биз дагы ол жактан биринчиликти эч кимге берген жокпуз. Ооба. 2020-жыл ушун менен дагы аябай. Ошондо ошол жашоочу силер үйүңөрдү жашоочу эмне кылыш керек? Алар Анан кантип болсо болот ошо бар. Бул деген негизи проект Тамак берилет. Тамак берилет. Тамак берилет. Бүт бар элестер. Сен деген 16-17 жаштагы тиктокерсиң. Анан сага баардык чыгармачылык мындай бейиш деп коем да менчи. Ошол үйдө жашайсың. Жылуу, камералар бар, свет бар, тамагы бар. Сүрөткө тартабыз, таксиң бекер, тиги бу деп туруп жашашат. Ошентип эле жыргап эле. Элестеткиле мага же мога 17 жашында бирөө ошондой келип туруп Сунуш берсе, мен өлүп калмакмын да жыргаганыман. Жок, мен 16 жашымда сунуш берсе, жок мен бүгүн базарда иштейм деп кетип калмакмын. Жин болдуң дечи. Бул мүмкүн эмес деп ошентпейт болсо. Ошондуктан азыр эң башка доор экен. Башка доор экен. Азыр мүмкүнчүлүктөрдүн заманы, жана границалары жок заман экен. Ошондуктан жана TikTok деген нерсени өнүктүрөлү деп биз деген аракет кылып жатабыз. Ошол үйдө пока азыр 6 эң мыкты тиктокер бар. Кыргызстандагы миллион кылдык. Мындан ары дагы токтобойбуз, Кудайым буйрса. Алар эртеден кечке контент жасагандан башка эчтеке кылбайт да. Эмне максатты көздөп атасыңар? Эмне Акча табыш керек омой? акча алып келеби? Негизи биз билбейбиз. Негизи акча алып келбейт. Акча алып келеби, алып келбейби да. Негизи интуиция менен эле баратабыз, анткени дүйнө жүзүндөгү продюсердин баары ошол жака баратышат, биз дагы ошол жака барабыз деп. Анткени чут карып баштадык да акыркы убакта кичине мындай жаштар менен дагы мындай баарлашып турушубуз керек да. Трендте болуш керек. Трендте сөзсүз түрдө болуш керек. Ошондой эле 2020-жыл Кудайым буйрса YouTube каналыбыз Бир ТВ эң чыгармачылык биздин баардык долбоордун баары, премьеранын баары ошол каналда чыгат. Миллион катталуучу болду деп эсептесек болот. Вау. Куттуктайм анда. Каникулда жөн жатпай, сиздер дагы каналга катталып, комментарий жазып. Быйыл биз миллиондордун эмес экен, мисалы үчүн мына. Миллиондордун жылтырбайсыздар. Crash House'та миллион болду. Менин подписчиктерим миллион болду. YouTube каналыбызда миллион болду. Эң туура. Миллион сом бербейсиңерби? Ошо менен жыйынтык калат. Миллиондордун жылы. Дагы эмне кызык болду? Мисалы үчүн эми Актандын үй бүлөсү тууралуу айттык, сиздин үй бүлөңүздөрдө. Менин үй бүлөмдө эмне бар жайында. Эки ымыркайым чоңой эле жатышат. Бирөөсү 5-те, бирөөсү 2-де үй бүлө тууралуу баардыгы сонун. 2020-дагы сиздер үчүн мындай эң эсте калган, эң позитивдүү окуя бар ошондой? Эми ооба жанагы 3-улум төрөлгөндөн тышкары деген турасың, Эми 2-чи сезон биздин сериалыбыз бар, Кошуна тандабайт. Ийгиликтүү кетип атат. 2-чи сезон ал менен да бир сыйра дүрүңгүрөдүк, ошондуктан аны дагы бир кандай десем, жетишкендик, анан бийиттик деп койсок дагы болот да. Анткени азыртадан эле 1-чи серия, 2-чи серия миллиондон көрүү алып атат. Демек, ал жактан дагы ийгиликтери алдыда. Кудайым буйрса. Саясий окуялар абдан мындай бат-бат өзгөрүп атат күндөн күнгө. Анан кийин буюрса 2021ден үмүтүбүз чоң. Сиздерде кандай ишеним артып атасыңар 2021ге? 2021-жыл 2020-жылга караганда жакшыраак болсун деген үмүтүм бар. Бардык эле кыргызстандыктардын үмүтү бар болуш керек. Мына биз акыркы нерселер болгондон кийин аябай көп аң сезимдерге келдик. Башыбызда жаштар трансформация болду деп койсок болот да. Ошондуктан көп түшүнгөндүктөргө келдик. Көбүрөөк жакшынакай жаратмандык нерселерди жасаш керек болуп жатат да. Акыркы убакта
ошол жаратмандык мүнөз азайып кетти биздин кыргыз элинде менин оюмча. Ошондуктан биз дегендей марафон катары бир аз убакыттын ичинде мындай аң сезимибизди аңтарып жакшы жаңы түз жолго чыкпасак болбойт го дейм. Ошондуктан менин оюмча көптөгөн жаштар ойгонду. Албетте, эң башкысы жаштардын пикирлерин алмаштырыш керек. Баягы эски бузуку пикирлерди жоготуп туруп, жаңы пикир салып, эми биздин студия көптөгөн социалдык долбоорлорго катышып, роликтерди тартып, элдердин баарынын ойлорун өзгөртүп келгенбиз. Ошонун баарын кайра улантабыз. Эмнеге дегенде 2021 бул үмүттөрдүн жылы деп койсок болот. Негизи эле дүйнө жүзүндө 2020дан кийин 2021ге үмүт менен карап калып атып, жакшы болсо экен, жанагы жок болсо экен депчи. Жок, саясат эмес, тиги оор. Оору жок болсо экен. Саясаттын чимкириктеринин баардыгы жок болсо экен. Ушундай жакшы жолго чыксак жакшы болот эле кыргызстандыктар уркат. Албетте мындай өйдө ылдый болуп жашоо, ойку кайкы дегенде сөз түрдө ылдый болсо, демек өйдөсү дагы бар, жакшы жамандын аркасында жакшысы бар дегенде үмүт кылабыз. Анан кийин бул эл ойгонду деп атпайсыздарбы, бирок элди ойготууга дагы сиздер өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп атасыздар. Ошол эле маалда ойгонгондор көппү же ойгонгондор азырынча азчылыкты түзүп атабы? Жана эмне үчүн? Тилекке каршы ойгонгондор аябай азчылыкты түзүп жатышат. Бул деген Ойгонгон инсан ал ким? Азыркы учурда. Анан кимдерге үн жетпейт элдин үнү? мисалы үчүн 6 миллиондон ашыкпыз, 6 миллиондон ашыкпыз. Ошол ойгонгон инсандар канчадыр бир 1% же 1,5% түзөт болуш керек. Бирок ошол ойгонгон инсанды сүрөттөп берсеңер да ал кимдей? Ал жаратман. Образ. Жаратман. Ал Болуп жаткан жаңылыктарга саясатта болобу, биздин коомчулукта болобу, адекваттуу ой жүгүртүп, ошонун баарына баа берип, акты ак деп, караны кара деген. Баягы массанын артынан ээрчибейт. Масса бул туура, кетип калбайт. Оом эмес, элдирбөсө андай эмес. Андай эмес, ойлонуп көрөт, окуп көрөт, түшүнүп көрөт, анан гана ойт. Эгер туура болсо, эгер туура эмес болсо ойт. Ошондой инсандар бизде аябай аздыкты түзүп жатат, бирок ошол 6 миллиондон 1,5%. 1,5%. Менин оюмча. Ошондо канча киши болуп калат? Экөөбүз эле. Бирок алар тынч жатышат. Бирок ошол мисалы үчүн сиздер быйыл оппозицияңарды айтып, мени таң калтырдыңар мисалы үчүн. Ошол эле социалдык тармактар аркылуу аянттарга барып, элдин үнү жасап, элдин үнү ишин улантабы баса? Ошол улантып азыр. Азыр деле улантып жатабыз. Биз азыр жаратмандык жолго түшүп, социалдык тармактарда, социалдык түрдө долбоорлорду түзгөнгө аракеттенип жатабыз. Кудайым буйрса, азыр улантабыз жумушубузду. Биз один студия жанагы эле жалжактаган эле сериалдарды тартат деп ойлобогула. Ар бир долбоорубуз бизде бир кандайдыр бир ою бар. Кандайдыр бир мындай тарбиялоочу нерселери бар да. Ошондуктан биз андан дагы тышкары накта социалдык дагы долбоорлорду жасаганга аракеттенебиз. Жана ошону азыркы күндө жасап жатабыз. Жасап эле келгенбиз негизи. Бирок тиги башкалар жана жалжактагандар болот, Болот. Жалжактаган жок, через жалжактаган биз деген тарбиялаган жасайбыз да. Жакшы. Ошондой жаңылыктар, ушундай ойлор, ушундай пикирлер менен аттанып атабыз жаңы жылга. Анан эми бул жаңы жылга деп 1 жыл деле чектеп эле коелучу. Алдыңкы 10 жыл деп эле койсок болот. Алдыңкы 20 жыл деле деп коелучу. Эми Кудай бизге ден соолук берсе, аманчылык берсе, колдон келген иштин баарын кылабыз. Кыргызстаныбыздын өнүгүүсү үчүн. Пандемияга байланыштуу көп ишканалар анча-мынча керексиз жумушчуларынан арылып, анан кийин азайып калышты да бир аз. Биз тескерисинче көбөйдүк. Биз чыта көбөйүп эле бардык. Канча киши иштеп атат азыр? Азыр где-то 90 тегереги болуп жатат. 90 тегереги болуп жатат. Студиянын аркылуу эми бул деген баары эле зарплатада отургандар эмес. Булардын баары идея үчүн келген жаратмандык инсандар ар кайсы долбоорлордо иштешет да.
жанагы эмне деп койсо эле, фрилансер деген эле? Фрилансер деген фрилансер да. Ошондойлор бар биз арабызда еще, үйдө отуруп баягы долбоор чыгып калса келип иштеп коет, салымын кошуп. Өткөндө кечиресиз. Өткөндө бир корпоратив жасадык, туулган күнгө жараша студиянын туулган күнү. Ошол корпоративди той катары эле өткөрдүк. Кадимки биринчи жолу там 110 киши болду, там банкеттүү түрдө отурдук. Асхат Табалдиев жетекчи катары ошол 90 кишинин ар бирин атын билесиңерби? Конечно. Өмүр баянын, Өмүр баянын, кандай каякта жашайт, аты жөнүн, эмне ичет, эмне ичет, эмне ичпейт, баарын билбейм, конечно. бирок сөзсүз түрдө мындай көзөмөл бар. Бүт баары менен кучакташып, өшүп, пандемия убагында өшпөйм. Өшкөн жокмун да көзүм. Бирок негизи баардыгын тааныйм албетте. Мен тааныбайм. Жанагы суроомо жооп ала албай калдым. Ошон силердин жанагындай хаустун жашоочусу болуш үчүн бериш керек. Бизге кеч болуп калды ошондо. Анын үчүн 16 жашта болуш керек. Сен давай бар жашар, холодильникке жатып кел. Кичине суураак болуш керек. Мына мени албай коюшкан. Сен чисто визуально жарабайт. Жок, атайын кастинг уюштурдуңар эле ошону мындай негизделгенин айтып берсең беребиз. Атайын кастинг болгон эмес. Андай идея келип калды. Туруп эле олар продюсировать этип атыптыр, биз деле ушундай кыла коелу деген. Мындай мен үчүн мындай кызыктуу болду да. Эми карагыла, биз деген продюсерлик эмебизде, борборубузда. Анан ар кайсы проекттер жасайбыз, жаштар менен ар дайым сүйлөшүп турушубуз керек. Анан бир кезде эле көрө баштадык, кандай популярдык көп нерсени ала баштады, TikTok деген нерсечи. Быйыл пандемия учурунда Анткени биз деген мына өйдөй жакта эле жүргөнбүз, анан чөтө ылдый жакты карап көрсө эле тиякта уже башка дүйнө жүзү пайда болуп калыптыр TikTok дегенчи. Анан аны изучать этип баштадык, карап баштадык, ким бар, эмне жок. Өзүнчө жашоо экен, өзүнчө жылдыздар бар экен Анан ойлонуп көрдүк, так, хорошо. Анда бул жака кирип, кичине мындай жардам бериш керек. Бул нерсени өнүктүргөнгө депчи. Ошондуктан биз аны өнүктүрө баштадык. Жанагы сен айткан ошол жакта TikTokерлер албетте TikTokто багы хауска кирелик деле ийгилик жаратып, өзлөрүнүн подписчиктерин чогултуп, бирок жалгыз иштеп жүргөндүктөн алтоону бириктирсек күч болду да. Ошондуктан TikTok хаус деген нерсе дагы аябай сонун экен. Кыргызстанда канча бар? Бирөө эле, Дагы бирөө бар болчу, бирок жок калды да. Тилекке каршы. Жапсаңар. Биз жапкан биздики башкаларды колдоду. Ну, силерден биздин башчылар үлгү алса болот экен, себеп дегенде сиздер ар дайым арканы кылчайып, эл менен байланышты үзбөй, дайым трендте карманып турат. Жаңы жолду таптайбыз ар дайым. Анда студиядагы инсандардын арасында сиздерде жылдыздар көп да. Ким мындай барып айтып атпайсызбы, быйылкы жыл көбүбүздү өзгөрттү депчи. Ким силер үчүн ачылыш болду студиядан, балким биздин эстрададан быйылкы жыл нерселеринен ким силер үчүн мындай таң калды, вау. Эркин Нурбаев таң калдырды. Эркин Нурбаев. Биздин алып барчубуз. 2020 мен үчүн ачылыш болду деген инсанды ким бил, эмнеге? Так мен үчүн ошо Эркин Нурбаев. Күткөн эмес. Ачык күрөшкө чыкты. Ачык күрөшкө чыгып, мен үчүн жылаңач болсо дагычы. Мен үчүн Мирбек Атабеков ачылыш болду бул жылдын. Кайрат Пембердиев да. Мага наоборот жабылыш болду. Буга чейин сүйлөшүп жүргөнбүз, бирок ушунчалык жакын акыркы убакта мындай идея катары чогулуп, мындай максаттарыбыз бирге окшоп синхронизация болдук да, мындай орусча айтканда. Ошондуктан Мирбек менен Кайрат Ооба, буга чейин аларды жөн эле ырчы деп жүрсөк, көрсө алар дагы баягы өзүнүн позициясы бар, өзүнүн жарандык позициясы бар. Жарандык жүрөгү бар экен, жүрөгү бар. Жүрөгүндө оту бар. Жүрөгүндө оту бар, мындай эрки бар жылдыздар экен менимче. Демек, жаңы жылда да көптөгөн кызматташтыктарды, коллаборацияларды күтсө болот экен. Анан жана могул ачылыш болду мага. Жигиттерге ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо миллиондор, миллиардка жетсин. Бир ачылык билдиребиз бүгүнкү студияга келип, жаңы жылды биз менен чогуу тосуп атканыңыздар үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Чоң рахмат бизди чакырып койгонуңуздарга. Биз үчүн бул аябай сонун. Силерге конокко келгенди мен аябай жакшы көрөм, анткени өзүмдүн үйүмө эле келгендей болдум. Бардык кыргызстандыктарга каалап кетишим. Жакшылыктарды гана каалайм. Карапайым кыргыз элим, эң сонун элбиз, эң
эң күчтүү эл биз. Аң сезимибиз аябай таза. Ошондуктан биз деген максаттарды алдыбызга коюшубуз керек жана ошол максаттарга жетишибиз керек. Жакшыраган ойлорду ойлойлу. Мен макулмун. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди Имарат Прогресс курулуш компаниясы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Эски жылды узатып жатып келе жаткан жаңы жыл баардык жагынан жакшы болот деп ишенебиз. Алдыда максаттарды туура белгилеп, жаңы дем күч менен аракеттенип, ийгиликке жетишели. Элибизге биримдик, жерибизге береке берсин. Келе жаткан жаңы жылда сизге бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөлүк бактык талай каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүнүү менен, суктануу менен, кубануу менен жаңы жылды тосуп жатабыз. Саналуу мүнөттөрдөн кийин 2021 жыл кирип келет. Албетте, эң мыкты ийгиликтердин жылы болсун деген тилекти айтабыз. Жана эфирибизди улантабыз. Өзүңүздөр байкагандай менин жанымда биздин студиябыздын ажарлуу коногу Тамга келип отурат. Ал ортодо биздин өнөктөштөрүбүздү дагы белгилеп өтөлү. Бүгүнкү биздин эфирибиздин өнөктөшү бул курулуш Имарат Прогресс курулуш компаниясы жана ошондой эле Куликовский кондитердик үйү. Жаңы жылда балким жаңы батир алып калсаңыздар, анда сөз түрдө Имарат Прогресс курулуш компаниясынын Алтын Булак Лайф, Гранвилл жана Астория үйлөрүн эске ала жүрүңүздөр. Тамга бекеринен келген жок болуш керек. Себеп дегенде Тамга менен бул иш күндүн кечин аттуу программаны алып барып баштаганда эң алгачкы коногум болдуңуз эле. Бүгүн кайра кыска убакыттын ичинде 2 ай, бирок 1 жыл өтүп кетмек. Ошон үчүн жыл жаңыртпай, жылды сиз менен тосолу деп чакырдык. Чакырууга макул болуп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Сіздерге рахмат. Кыска убакыттын ичинде эмнелер өзгөрүп кетти сиздерде? Аябай чоң деле өзгөрүүлөр жок, бирок балким менин өзүмдүн жеке ойлорум жана бул мындай жаңы жылга болгон маанай өзгөрүп, бир башкача болуп толкундан турам. Анткени бул жыл сиз айтып кеткендей жөнөкөй болгон жок. Ошондуктан ушул жаңы жыл бир өзгөчө сезимдерди алып келе атат. Менин апам жана өзүмдүн сиңдим дагы келе атат. Москвадан келип, мен ушул түнү эле тосуп алып, сиздерге келип турам азыр. Вау! Ошого дагы аябай кубанып, мындай жүрөгүм бакытка толуп, апамды көрүп, апамды кучактап, өбүп, анан сүйүнүп сиздерге дагы келип турам. Канча болду эле көрөлегиңизге? Көрөлегиме 1 жыл болуптур. 1 жыл? 1 жыл. Албетте, бүгүнкү жаңы жыл майрамы бул үй бүлөлүк, чыныгы үй бүлөлүк майрам деп бекеринен айтпасак керек. Ошондуктан үй бүлө биргеликте болушу, анан кийин биргеликте дал ушул майрамды тосушу бул дагы өзүнчө бир чоң ырым, анан кийин чоң салт, анан албетте бул өзгөчө майрамдык дагы маанайды көтөрөт. Анан Тамга айтсаң, бул 2020 өтүп бараткан жылы сенин эң эсте калган, эң мындай жакшы окуя жашооңдогу бул эмне болду? Эң эсте калган окуялар бул мен өзү Сокулукта чоңойгом. Анан ошол жакта биздин үйдө аябай кандай десем, чыгармачылык бир аз токтоп калган болчу. Эмнеге? Себеп дегенде көмүр жагыш керек. Себеп дегенде үйдө отуруш керек болуп калды. Жертамдын оокаты бүтпөйт дегендейби? Ооба. Бардык эл үйүндө отуруп, эч жака чыкпай, ошондой кезде мен дагы үйдө отуруп, эшикти карап дегендей тамак жасап, чыгармачылык бир аз токтоп калып, анан Кээде тескерисинче камалып калган жакты го, тескерисинче отуруп алып студияларында сонурларды чыгарып, сонун хиттерди жазып. Сиздин да чыгармачылык менин оюмча быйылкы жыл мындай
аябай жемиштүү жылдардын бири болду болуш керек. Мен кандай десем, мен үчүн бир аз токтоду, бирок толугу менен мындай айтсак, биз аябай күчтүү алганда. Күчтүү иштедик баары бир мындай окуяларга карабастан. Сонун болду, мен дагы кандай десем, жакты үйдө отурган. Бирок ошо окуялардан айта кетсем, мен ошо отурганда ошо эфирлерден прямой эфир көп кыла баштадык. Инстаграмдан, баракчалардан онлайн ырдап ушундай ар түрдүү. Ошол кезде мен үйдө отурбай өзүмдүн огороддо чыгып прямой эфир кылып, аябай көңүлдүү, кубанычтуу мындай эмоция берди. Анткени биз ошо эфирлерди да сагынат экенбиз, эл менен болгонду да сагынат экенбиз. Анан дал ошол учурда ошо прямой эфирден дагы мындай эл менен бирге болуш мындай башкача бир сезимдерди алып келди. Ошого кубанып, ошол Анан кийин ушундай онлайн концерттерди берсе болот экен. Адамдар менен ушундай онлайн баарлашса болот экен. Эми элдин баары эле мындай орусча айтканда удаленка деп көбүнчө иштер өзгөрбөдү. Азыр көнө баштадык. Быйыл өзгөрбөдү. Анан кийин ошол онлайн концерттер уланабы келечекте? Канчалык деңгээлде сен бат-бат ошо сен айткандай түз эфирлерге чыгып баштадың? Сенин мындай көндүмдөрүңө, мындай привычкаларыңа жашоодогу таасир эттиби? Таасир этти. Анткени менин окуум дагы онлайн болуп калды, баардыгы онлайн. Ошондуктан мен дагы онлайн деген нерсеге аябай көнүп калдым. Кайсы артыкчылыктарын белгилейсиң онлайн? Убакыттын өнүмдүү. Анткени эртең менен туруп биз бир жака жеткиче эле 1 саат 2 саат өтөт. Кайра келгиче эле 1 саат 2 саат. Жолдо эле убактың өтүп калат. Ошо убакыттан аябай утат экенбиз. Мындай туруп эле эртең менен сабакка даярбыз. Огороддон эле шашпай эле. Шашпай туруп эле сабакка дагы даяр болуп, сабакта отуруп калат экенбиз. Ушундай эле жакшы жагып калды негедир. Көнө баштадык. Бирок албетте анча-мынча нерселер бар ошо. Аны мындай офлайн бетме-бет отуруп чечүү нерселер албетте бар. Бирок көбүнчө ошо онлайн нерсе жакшы экен деп мындай бир чечимге келип атам өзүм. Мен жаңы жылды жазсам Google'дан, эме көбүнчөсү жаңы жылды кандай дасторкон менен тосуш керек, жаңы жылда кандай кийинип тосуш керек деген макалалар экен жалаң элечи. Сен ошондой нерселерге маани бересиңби? Мисалы үчүн жаңы жылдык гороскоп дегендерге, жылдыздар төлгөсү, жылдыздар төлгөсүнө ишенеби негизи? Негизи мындай сөз бар го, символический дегенчи. Ошондой эле майрамдайм жаңы жылды. Анткени кичинекей кезден бери эле мындай майрамдачубуз, ошондуктан. Бирок аябай берилип, кандай десем, көп өзүм майрамдабайм да. Бирок майрамдын курбулар менен эшикке чыкпайсыз. Салют аттырбайсыз. Аттырабыз. Албетте ар түрдүү болуп калат, бирок терең мындай берилип көп майрамдабайм да. Сиз айткандай жана кийимдерди тандап, түсүнөн бери тандап анчалык. Жылдыздар төлгөсүнөчү? Жылдыздар төлгөөгө дагы өтө көп ишенбейм. Мисалы үчүн 2021 сизди ийгилик күтүп турат. Сизди инстаграмыңызда жок дегенде миллион подписчик күтүп турат. Мындай сонун жаңылыктар болуп калса, албетте мындай ишенгенге аракет кыласың. Ишенгенге аракет кылып, ошол дем менен жаңы жылды баштаганга албетте аракет кылам, бирок көп маани бербейм. Мындай толугу менен ишенбейм. Демек, сиз өзүңүзгө мындай жакшы нерселерди, позитивдүү пландарды курат экенсиз, ошолорго умтулат экенсиз. Бирок болгон негативдин баардыгын четке кагып, көрбөй укпай коебуз. Укпай көрбөй коесуң. Анда ошо пландар тууралуу айта кетсеңиз, бир аз дегенде мына пландар деп калдыңыз, демек, анча-мынча бөлүшө кетсеңиз. Пландар боюнча бизде кандай десем, концерт быйыл эле концерт болуш керек болчу негизи. Бирок болбой калды, тилекке каршы. Бирок мындай белгилүү болуп атабы бир аз? Кайсы убакта болот? Мисалы үчүн Бекбарбиев спорт ордосунда сөзсүз түрдө 1-январда концерт берет, быйыл дагы концерт берет го. Менин оюмча. Үзбөй. Жылдап.
Демек уруксат бар деген сөзүм. Уруксат бар болсо албетте көрөбүз. Мындай чектөөлөр азыр жеңилдеди, азайды. Демек, мындай Байкайбыз. байкайсыңар. Баары бир эл көбү мындай коркуп калды деп ойлойм. Мындай оорудан кийин. Жана ошондой эле ошо жеке өзүмдүн үй бүлөмдүн жана элдин ден соолугун ойлоо максатында биз азырынча мындай көп массаны чогултуудан мындай баш тартып атабыз. Бирок балким эгер баары жакшы болуп кетсе, эл дагы жакшы маанайда концертти сурап, кандай десем, сагынып концертти сагынган болсо, биз албетте койгонго даярбыз. Жеке эле быйыл эмес, акыркы жылдардагы жаш таланттуу Тамганын жаңы жылдык куттуктоосу кыскача 1 мүнөт, балким жарым мүнөт болсо, кыскача сизге эркин микрофон узаталы. Келиңиз. Достор, бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жалаң гана жакшы нерселер жаңы жылда сиздерди күтсүн, жана жакшы гана окуяларга күбө болуңуздар демекчимин, жана жалаң гана позитивде болуңуздар, позитивдүү ойлорду ойлонуп, жана жакшы нерселерге умтулалы. Ушундай сон. Тамганын куттуктоолорун биздин кыргызстандыктар дагы улантат. Кезектеги сюжетти назарыңыздарга тартуулайбыз. Тамгага рахмат айтабыз. Дорогие кыргызстанцы, урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди чын жүрөгүмөн жаңы жыл майрамы менен куттуктайм. сказки. Жаңы жыл бул сыйкыр жана жомоктордун мезгили. Бул ишенүү, үмүттөнүү жана жаңыртуу менен байланыштуу мезгил. 2021-жылы грандиоздук жакшы өзгөрүүлөрдү жана өнүгүүнүн жаңы этапын алып келсин. Кийинки жылдын окуялары биздин аракетибизден көз каранды. Аны жаңы, кызыктуу проекттер менен тосолу. Дүйнөлүк жаңылыктар Кыргызстан жөнүндө жакшы маалыматтар менен гана бөлүшсүн. Благодаря которым Биздин жүрөгүбүздү жаңы жылды тосуп атканда толтурган кереметтерге ишенүүнү каалайм. Үйүңүздөр досторуңузга, кубанычка, бакытка толуп турсун. Сиздерге жана сиздердин жакындарыңыздарга чын ден соолук каалайм. веру в чудеса. Урматтуу мекендештер, сиздерди чын жүрөгүмөн жаңы жыл майрамы менен куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук жана бакыт каалайм. Жаңы жыл бизге сүйүүнү, үй бүлөдөгү амандыкты алып келсин. Дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайм. Или с Новым годом. Дорогие друзья, Урматтуу достор, сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. 2020 чычкан жылы оор болду. Көптөгөн нерселерди башыбыздан өткөздүк. Можно сказать, даже перенесли. Жаңы жыл уй жылы. Бүт оорчулуктарды чогуу жеңебиз деп ойлойм. Победим все наши невзгоды. Я думаю, появится... Жашообузда көптөгөн жакшы күндөр болот деп ишенем. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Өзүбүзгө күч табып, жашообузга жаңыча, жакшы көз чаптырууну каалайм. Жаңы жылыңыздар менен. И совсем по-новому взглянуть на нашу жизнь. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Жаңы жылыңыздар менен урматтуу достор, кыргызстандыктар, сиздерге чын ден соолук каалайм. Айтылгандай, эң башкысы ден соолук, бакыт жана аманчылык каалайм. Өзүңүздөрдү жана жакындарыңыздарды сактагыла. Мүмкүнчүлүктү колдонуп, апама Ош шаарына салам айтам. Жакшы көрөм. Жаңы жылыңыздар менен. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Мен кыргызстандыктардын жогорудагы куттуктоосуна албетте кошулам. Жалаң жакшылыктардын, жалаң бийиктиктердин, жалаң ийгиликтердин жылы болсунчу. Бир гана бекемден соолук жана жайдары маанай каалайм. Жана ошондой эле кечтин кезекчиси, кезектеги урматтуу достор Эркин Нурбаевка узатам мен эстафетаны. Эркин, келе жаткан жаңы жылың менен жогоруда быйылкы жылдын ачылышы деп атап өтүштү сени. Абдан кубанычтамын. Абдан кубанычтамын. Анда
жаңы жыл жана эфир кыскасы сени күтүп турат. Рахмат, Бар Роман. бол. Сиздин кирип келе жаткан жаңы жылыңыз менен үй бүлөңүзгө, жакындарыңызга салам айтып барыңыз. Биз эфирде жалгаштыралы. Жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Рахмат. Көрүшкөнчө бул Урмат Борченов болду. Айта кетчү нерсе, мына ушул иш күнүнүн кезекчиси үчөөбүз кыргыз тилинде, анан Рыскулбеков, Борченов, анан мен Нурбаев үчөөбүз тең бир жогорку окуу жайда окуп, альма матер жалпы биздики бир, анан ушундай бир окуянын артынан биз үчөөбүз тең жашынака болуп ушул бир эфирде кызмат кылуудабыз. Анда эмесе баардыгыңыздарга дагы бир жолу кутман кеч. Жаңы жылдык сааттын бир 12-ге аз гана мүнөттөр калып жатат. Ошондуктан баарыңызды дасторкон үстүнө чогулуп, үй бүлө менен, жакындар менен жашынакай сөздөрдү айтышып, жашынакай жылуу тилектерди арнап, анан жаңы жылды улантабыз. Кезекте эми мен. Азыр бизде кыска пауза, андан соң кийинки конок менен маегибизди улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Жаңы жылдык иш күнүнүн кечи берүүсү өз ишин улантууда. Кезекте мен, Эркинбек Нурбаев, ал эми менин жанымда Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору, юрист жана ушул жылда өзгөчө бир жарандык позициясы менен таанылган кыргызымдын баатыр кызы Татулбек Эргешбаева. Саламатсызбы? Келе жаткан жаңы жылыңыз менен саналуу мүнөттөр калды. 2020 жыл тууралуу мен ишенем, кийин көптөгөн китептер, романдар, очерктер, баяндар жазылат. Себеп дегенде бул жыл чындыгында жалпы адамзат үчүн мына өзгөрүүнүн жылы, кайрадан ойлоп чыгуунун жылы болуп калды. Бирок Татулбек канчалык өзгөрбөйлү жашоодо биздин өмүрүбүздө бир өзгөрүүсүз бойдон калган бир эң негизги баалуулуктар бар. Ошол сиз үчүн эч качан, эч кайсы бир саясий кырдаалда, жашоонун кандай бир учуруна түшпөсүн өзгөрбөй турган баалуулуктарыңыз эмне? Алар кандай? Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей, адам үчүн эң кыйын күн сайын адам болуу деген бул эң биринчиси адам болуу, экинчиси бул адилеттүүлүктү сактап жана мен кичинекеймен ушу мамлекеттик ишкерлердин үй бүлөсүндө чоңойгондуктан, чоң атам ушундоктан бул мамлекеттин баалуулуктарын сактап жана өз элиң менен бирдей калкта жашоо да. Татулбек, биз көргөндө эле теледен, радиодон, интернет желесинен көрүп атабыз. Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук. Эми чын-чынына келгенде коомчулукта ошол эки түшүнүккө экөөнө тең баягы мындай суроо талап бар, адилеттүүлүккө бар, бирок мыйзамдуулук дегенде эле элде мындай ичинен бир бушайман болуп эле, ошо мыйзамдардын деле кереги жок. Шыгыл эле жашообуз жаңы нукка, жаңы багытка түшүп кетсе, акыйкаттык орносо, адилеттик орносо дейт да. Ошондо сиздин пикириңиз боюнча адилеттүүлүк менен мыйзамдуулуктун ортосунда кандай бир байланыш болуш керек да? Болуш керек, ооба. Негизи өзү мыйзамдуулуктун эң үстөмдүү принципи бул адилеттүүлүк да. Анан биз үчүн эң керектүү нерсе бул өлкөгө биринчи адилеттүүлүк керек. Адилеттүүлүктүн негизинде адамдардын аң сезими, даяр болуунун негизинде мыйзамдар жазылат да. Ошондуктан эң башында биз бүгүнкү күндө иш-чаралар жүргүзүп жатканда принцип тарабынан, моралдык тарабынан адилеттүүлүктү талап кылып келаткан учур да. Сиз мыйзамдуулук деп эле ошол эң чоң риторикасы ушул болуп атат. Анан ошол эле коомчулук тарабынан эми мына кечээки октябрь окуяларында ушундай окуялар болуп калды. Бизге ушуну бир жетекчи келсе, бизди алдын көздөй сүрөп кетсе деп айтууда, элдин талабын четке кагуу болбойт. Бирок аны менен катар мыйзамдуулуктар көп жерден такталбай жатат деп сиздер байма-бай чыгып атасыздар да. Эми жөн эле мындай адамга ишенип, мындай ошол адам мыйзамды болобу болбойбу бизди алып кетсе деген түшүнүктүн кайсы жеринде катачылык бар? Бизде элде мындай түшүнүп атабыз да, элди көп мындай манипуляция кылып коюп атышат. Бүгүнкү күндө саясатчыларчы эмне деп атканда, өлкөдө мыйзамдуулукту эл орнотот деп. Эң туура эл орнотот, бирок бизде Кыргызстандан дагы глобалдуураак караганыбызда биз көптөгөн эл аралык келишимдерди өлкөгө ратификация кылганбыз. Биз ошол нерселерден алыска кетпешибиз керек да. Ошонун жыйынтыгында бизде конституция кабыл алынат. Бул дүйнө жүзүндө согуш болбосун, түшүнбөстүк болбосун, эртең бир өлкө бирөөнү жарып жибербесин деген жыйынтыгында ушундай деп өткөрүшөт.
Анан биз конституциябызда дагы алгачкы жакшы принциптерди киргизебиз. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан конституциянын өзгөчөлүктөрү дагы бар, жана негативдүү жактары дагы бар. Бирок ал нерсе менен иштеш үчүн биз бир гана ошол кандай мыйзамдык эрежелер жазылса, бир гана ошондойлор менен өзгөрүштөрдү киргизип, жана элге туура жеткиришибиз керек. Мыйзамдуулук дегенибизде биз бир гана ошону айтып атабыз. Эл менен сүйлөшкөндө саясатчылар бир нерсени айтышат, бирок болгон нерсе башка. Биз буну буссак, эртең эл аралык майдан биз менен башкачараак сүйлөшөт, бизди тоготушпайт, биз менен жакшы келишимдерди түзүшпөйт. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө Кыргызстан бул жакшы, чакан бир өлкө. Биз дүйнө жүзүндө жакшы позицияларда туруш үчүн бизге мыйзамдуулук зарыл. Татуу, эме сиздин өзүңүздүн мына ушул жыл аягы болуп атат. Ошол жылдын жыйынтыгын өзүңүз үчүн кандай чыгарат элеңиз? Кайсы жерден сиздин ойлогон ой максаттарыңыз ишке ашты дагы, кайсы жерден ашпай калды? Балким сиз бүгүн талап кылып аткан, сиз бүгүн күрөшүп аткан ошол мыйзамдуулук принциптеринин түшүнүгү, кабылдоосу бир аз кийинчерээк болобу? Кандай ой чабыттар болуп атат ишиңизде? Ички туюмуңуз, сезимдериңиз? Чыныгы бул жыл мен үчүн кыйын жыл болду. Эмне дегенде акыркы жылдары мен ушу бир гана иштеп жаткан тармагым жеке ишкер катары юридикалык тармакта иштеп жаттым эле. Анан быйыл ошол нерсе менен ошол нерседен баш тарттым. Эмне үчүн? Бир гана маселе бар, бул өлкөдө мыйзамдуулук жок болсо, элдин аң сезими ошол дагы биз региондордо көбүрөөк иш-чаралар жүргүзүшүбүз керек. Бирдей түшүнүк жок бизде элде. Ошондуктан социалдык суроолорго көбүрөөк көңүл буруш керек экен. Ошол нерсе быйыл мен үчүн өтө жетти. Андан сырткары ойлойм, биз карантинде отуруп калган кезде көптөгөн мындай балуулук, дил жана диний жактан көптөгөн балуулуктар, өзгөрүштөр болду. Бул жакшы деп ойлойм. Ошондуктан кийинки мен ойлоп жатам, бир Кыргызстанды жакшы өнүктүрүп, жакшы жолго угутка алып чыгып кетиш үчүн 20-30 жылда иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек. Ошол нерсеге даяр болушубуз керек. Мен өзүм даярмын. Анан могул болуп аткан юридикалык комдун топтолушу бул ойлойм биринчи эле кадам деп. Мындан ары дагы көптөгөн иш-чараларды жалпы республика боюнча жүргүзүшүбүз керек. Мен азыр сизди бир кандай бир сезимдерди сизден сууруп алып чыксам кечирим сурайм, бирок мына сиз жогоруда айттыңыз, 20-30 жыл, 20-30 жыл деген эми оңой эмес да. Ооба. Баарыбыз аны жакшы түшүнүп турабыз. Азыр интернет доорунда, технология учурунда бул өтө эле чоң убакыттай сезилип атат да, себеп дегенде баардыгы ушунчалык чагылгандай ылдамдык менен өнүгүүдө, бирок сиз ошондой ошол турмушка, ошол жашоого өзүңүздү ыктап атасыз. Мындай коркуу сезимдери жокпу? Мен кылып аткан аракеттерим жыйынтыгы майнаптарын чыкпай калышы мүмкүн, мен көрбөй каламбы деген сезимдер болбой эле ишиңизде? Мен оюмча болбой эле. Эмне дегенде мен өз негизи ата-энем көп жылдар ушинтип мамлекетке иштешкен да. Анан мен үчүн бул мындай көрүнүштүү эле нерсе. Мен мындан жакшы жаман жерин көргөн жокмун. Бирок биз бүгүнкү күндө бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө бизнес тармагын өнүктүрүш керек. Жана ар бир жаран, мен мисалы азыркы учурда коомдук тармакта иштеп жатам. Келе жаткан 5 жыл ушу коомдук тармакта социалдык, экономикалык суроолор боюнча иштейм. Жана бизнес тармагы өнүгүш үчүн көптөгөн өзүмдүн жеке аракеттерими салам. Кудай кааласа. Буюрса, татуу, мен эми сиз менен юрист катары эмес, эксперт катары эмес, мындай адам менен адам, ата эне катары сүйлөшкүм келип турат, себеп дегенде менин дагы кызым бар кичинекей, анан сиздин дагы уулуңуз бар экен. Азыр сиздин жаныңызга коштоп келди. Сиздин жан сакчыңыз, сиздин уулуңуз, сиздин тирегиңиз. Анан ошол сиз кандай ойлойсуз? Биздин балдардын келечеги кандай болот? Алардын тандоосу, алардын эркиндиктери биздин келечек коомдо мындай каралабы, колдоого ээ болобу? Байкасаңыз, эркин көп эле бизде жаш балдар, чоңоюп келип аткандар көп угуп отуруп калсаң, биз чет өлкөгө барып иштейбиз деп көбү жашап калабыз, ошол жакта орношобуз дебейт, бирок көп эле ошо миграция менен кетип, ошол жерде өздөрүнө бир мүмкүнчүлүк түзүп келейин дей беришет да. Бул өкүнүчтүү, бирок экинчи тарабын караш керек. Биз глобализация дүйнөсүндө жашап жатабыз. Ошондуктан мен жеке өзүм балам үчүн мындай дүйнөгө мүмкүнчүлүктөр түзүп бермекмин. Бирок ушундай баалуулук бермекмин өзүмүн кыймыл аракеттерим менен
менин балам ушу мен аркылуу өлкөнү сүйүүнү таанытмакмын, өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн таанытмакмын. Кийин өз жеке чечими менен эгерде өлкөгө калып өлкөгө иштейм десе, анда бул жакшы көрүнүш болот. Мен ойлойм, биз ата-энелер өзүбүздүн кыймыл аракеттерибиз менен өлкөгө сүйүүбүздү жана өлкөдө мүмкүнчүлүктөр болот деген түшүнүктү келтирсек, балдарыбыз калат. Бир гана ошондой жол менен. Мен ошондой нерсеге таянгым келет. Эң сонун толугу менен кошулам сизге. Балдарыбыздын, сиздин уулуңуздун келечегин берсин, кең болсун, эркин коомдун эркин жарандары болсун. Анан эме 2020-жылдын акырындап ушу жыйынтыктап, кийинки жыл келе жатат. Жашоо эч кайсы убакта токтобойт. Биз өтүп кетишибиз мүмкүн, бирок өмүр өзүнүн айланпасын эч качан токтотпойт. Ошондуктан 2021-жылга мына ушундай оор күндөрдөн кийин, оор кырдаалдан кийин кандайдыр бир иш планын түзүп, кайсы бир максаттарды белгилеп койдуңуздар да, ошол тууралуу бөлүшүп кетсеңиз. Абдан жакшы суроо, Эркин. Быйыл биз Кыргызстандын юристтер жааматтарын ачтык. Ал жерде белгилүү юрист Сания Тактагазиева менен бирге иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары көптөгөн активдүү юристтер бар. Рахмат ушу биздин топко. Кийинки жылы мына биз көбүнчө элге чыгып, эл менен сүйлөшүп, мыйзамдуулукту түшүндүрүү боюнча өзүбүзгө пландарды коюп койдук. Экинчиси болсо деген бул биз KG Analytics интеллектуалдык фонд ачканбыз. Ошол интеллектуалдык фонддун алгачкы маселеси өлкөнү өнүктүрүү үчүн жаш эксперттик топторду өнүктүрүү жана аларды тарбиялоо, аларга жаңы технологиялар чыгарып, бир гана Бишкекте эмес, толук республикалык деңгээлде масштабдуу иш-чараларды жүргүзүү керек. Алардын алгачкы демиргөөчүлөрү бул KG Analytics интеллектуалдык фондун Каликова Гүлнара, Данияр Аманалиев, Жапар Усенов, мен директор катары, андан сырткары Бурул Макимбаева, Гүлнара Журабаева деген мындай атактуу коомдук активисттер, юристтер, бизнесмендер менен бирге ачтык. Анын алгачкы бир гана маселеси ушу өлкөдө эксперттик топторду өнүктүрүп жана ар бир жаранга жеткирүүчү медиа тармагынан болобу, жеке учурашуулар болобу, өлкөдө мындай социалдык, экономикалык абалды көтөрүп, бирок ошону эл менен бирге кылайлы деген эл үчүн аныкталган ушундай бир жакшы социалдык платформа. Ошондо сиздин оюңуздан бир таянак чыгарса болот. Бизге эксперттик коомчулукту катарын калыңдатуу максат болуп атат, туура? Неге дегенде ар кайсы тармактан, эгер сиз божолу менен айтып кетсеңиз, кайсы тармактарда бүгүнкү күндө Кыргызстан эң көп сандагы анан мыкты дасыккан эксперттерге муктаж болуп турат? Бул мамлекеттик башкаруу. Андан сырткары бул биздин күч куралдарды оптимизациялоо тармагы, экономика тармагы эң алгачкысы, билим берүү, социалка, толугу менен социалдык тармагы, андан сырткары ден соолук тармагы, туризм. Ушу экономика өлкөдө бизнести өнүктүрүп кетиш үчүн, өлкөнү кичине алдыга алып чыгыш үчүн кандай нерсе керек? Ушу биз көбүнчө ушул тармактар боюнча иштейбиз да. Анан адабий жана маданий тармактар бар. Аларды ойлойм, башка эксперттик топтор бар. Алар менен шериктеш катары иштебесек эле, бизде көбүнчө ушу социалдык, экономикалык суроолор боюнча. Түшүнүктүү, жакшы пландар бекитилиптир. Мен сиздин жүргөнүңүздү көрүп, мен толугу менен ишенем. Бунун бардыгы жай менен, орто менен, өз ыгы менен, салмагы менен десек болот. Анан алдыны көздөй жалгашат. Азыр болсо мына жалпы телекөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүп, бүгүн биздин партнерубуз мына Куликовский торт баса белгилей кетчү нерсе, бул Кыргызстандын жергиликтүү өндүрүүчүсү бир канча жылдан ошол 20 жылга чукулдап калды. Кенедей бир кепедей болгон тамда ушул иш башталды эле. Бүгүн эл аралык масштабка чыгып, керек болсо алыскы Кытайга чейин мына биздин жаратмандарыбыз, биздин бизнес тармагындагы мекендештерибиз ушундай керемет продукцияны жасап жатат. Биздин дасторкон караңыздар, анан мүмкүн болсо ушул колго фужерлерди алып, келиңиз сизге мен сунуп берейин. Анан сизге бир мындай жаңы жылдык эркин микрофон тартып алайлык. Жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып, камераны көздөй көз артып, анан куттуктап койсоңуз болот. Кийинки сөз Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору, жарандык активист, юрист, буюрса эксперттик топтордун менен жакшы иштерди баштаган тура деген жакшы тилегин билдирген Таттыбүбү Эргешбаева. Сизге сөз, камераны көздөй айтсаңыз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, ар бириңиздер үчүн мен тынччылык, ден соолук эң алгачкысы жана бакыт каалайт элем. Чыныгы бул ар бирибиз үчүн быйыл ден соолук керек экенин мына жалпы абал көрсөттү.
Андан сырткары ар бир үй бүлөгө мен каалайт элем аманчылык, молчулукту каалайт элем. Өлкөбүзгө стабилдүүлүк жана саясий маданият, андан сырткары өлкөбүзгө эң алгачкысы өнүктүрүү платформасын каалайт элем. Ошондуктан ар бирибиздин жаңы жылыбыз менен. Келе жатқан жаңа жылыңыз менен Таттыбек Эргешбаева, чоң рахмат сизге. Бардык кабыл тілектериңиз кечке ашсан, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаңа жылга саналуу мүнөттөр калууда. Тезирээк жакындар менен дасторкон үстүнө чогулуп, жылуу сөздөрдү бири-бирибизге арнап, жакшы тилек жарымырыз дегендей, бир гана ынтымак менен, түшүнүү менен, мыйзамдарды сыйлап, урматтоо менен, аларга баш ийип, бирок ошол эле учурда ички эң негизги адамдык жазылбаган мыйзамдар бар. Аны руханият дейбиз, маданият дейбиз, ошо менен сактоо менен гана биздин кереметтей болгон өлкөбүздү сактап, анан аркы чоң жолго түшүшүнө баарыбыз салым кошолу. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Келиңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди Имарат Прогресс курулуш компаниясы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Эски жылды узатып жатып келе жаткан жаңы жыл бардык жагынан жакшы болот деп ишенебиз. Алдыда максаттарды туура белгилеп, жаңы дем күч менен аракеттенип, ийгиликке жетишели. Элибизге биримдик, жерибизге береке берсин. Келе жаткан жаңы жылда сизге бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөлүк бактык талай каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Арыбаңыздар, дагы бир жолу кутман кошок кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар. 31 декабрь ушул 2020 жылдын эң соңку күнү келип отурат. Биз өзүбүздүн телеканалыбызда Кыргызстандын мыктыларын чогултуп, жаңы жыл кечени биргеликте өткөрүүбүз. Дагы бир жолу жакындарыңыз менен эң сонун маанайда ушул жылды өткөрүүгө силерге тилектешпиз. Анда эмесе мен жанымдагы меймандарды тааныштыра кетсем, булар Кыргыз IT компанияларынын ассоциациясынын аткаруучу мүдүрү, директору Ширин Мукамбетова. Саламатсызбы, Ширин? Жана ошондой эле Pixsoft компаниясынын негиздөөчүсү Эсен Ниязов. Эки мейманыбыздын өздөрүнүн баягы кесиптик жолун, турмуштук жолун IT тармагына арнаган. Бул сөздү сиздер байма-бай угуп келе жатасыздар, бирок көпчүлүгү ушул түшүнүктө бул компьютер менен иштеген бирөө болсо керек деген ушу эл арасында ушундай түшүнүк бар да. Анан Ширин, айтсаңыз, кайсы бир бирикменин пайда болушу бул талап. Кайсы бир тармакта көп адамдар болсо, алар бара-бара анан биригишет да. Сиздердин бирикмеңиздер эмне тууралуу? Быйылкы жылга койгон пландарыңыздын канчасы ишке ашты? Себеп дегенде биз чындыгында баарыбыз жарым жылдан ашыгы менен жаттык үйдө. Пандемия болду. Сизге сөз. Биринчиден чоң рахмат чакырганыңарга. Биздин ассоциация IT компаниялардын кызыкчылыгын коргойт. Анан быйылкы жыл бизге чоң сабак жыл болду деп эсептейм. Бизде көп нерсе онлайнга өткөргөн менен бизде жумуш азайган жок. Тескери көбөйдү. Биздин ассоциациябызда дагы көбүрөөк мүчө пайда болду, дагы 15-18дей мүчө киришти. Биз чоңоюп атабыз, өсүп атабыз, жаңы максаттарды коюп атабыз. 2021 жылга дагы чоң-чоң проектлерди пландаштырып атабыз. Жалпысынан канча мүчө бар сиздердин катарыңызда? Бизимде активных членов деп 30-тан ашты. Неактивных членов дагы көп да. То есть активно ошо активно катышып биздин ассоциациябыздын иш-чараларыбызга киришкен ассоциациялары ошол 30-тан ашты. Рахмат, Ширин. Биз Эсен мырза кайрылалык. Компания заты Pixsoft. Биз бул жактан бир чогулткан ошол IT тармагындагы ошо кесипкөй адамдарды чогултканбыз. Компанияңыз кыскача мүмкүн болсо эмне тууралуу, эмне иш жасайсыздар, качан иш баштадыңыздар? Рахмат, чоң биринчиден чакырууңуз үчүн дагы. Эми биздин компаниябыз негизи Чикаго шаарынан түптөлгөн. Мен өзүм Кыргызстанда акыркы ушул 4-5 айдан бери эле жашап атам. Буга чейин ошол 10 жылга жакын Америка Кошмо Штаттарында жашап, ошол жакта иштеп келгем да. Эми компаниябыз негизинен башында башталганда ошол Американ рыногундагы проекттерди Кыргызстанга алып кирсек деген максатты көздөп ачылганбыз. Бул аутсорсинг болот.
Анан азыркы учурда бирок биздин компаниябыз 3 багытта иштейт. Окуу тармагында, ошол IT-ге окутуу жагында, анан аутсорсинг боюнча, анан өзүбүздүн продуктыларыбызды чыгаруу боюнча, разработка боюнча 3 багытта иштейбиз да. Ушундай. Азыркы учурда Чикаго шаарында жана Бишкек шаарында эки жакта офис иштейбиз ушундай. Ең соң мен билгенден бизде Кыргызстандын баардык булум бурчунда өзгөчө элетчери көрүшөт. Силерге салам. Анан ошо экөөңүздөргө тең бир багыттуу суроо. IT тармагында иштөө адамга эбегейсиз эркиндик мүмкүнчүлүктөрүн тартуулайт деп билем. Себептен сиз мына Чикагодон Кыргызстанга келип атасыз. Эгер башка жумуш болгондо сиз сөзсүз түрдө Чикагодо биздин жигиттер ал жакта машина айдап, чоңун айдап жүрүшөт. Физикалык түрдө ошол жакта болушу зарыл да. IT-нин мүмкүнчүлүктөрүн мындай эң ишиңизде ойлойсуздар, ошо IT адамга мындай мүмкүнчүлүк тартылат. Эмнеге биз ошону түшүнө албай атабыз деген суроо бар болчу ишиңиздерде. Ошо ширин сизге алгач сиз анан Эсен мырза сиз жооп берип кетсеңиз. Бул эркиндик IT кесибине ээ болгон киши эркин киши болот. Анткени сиз өзүңүз айтып кеткендей, бир жакка такалбайт, дүйнөнүн ар бир жерге барып иштей берет. Анан бул стабилдүүлүк, анткени IT специалисттер эч качан жумушсуз калбайт. Жакшы специалист болсо, дайыма жумушу да көп болот, маянасы дагы көп болот. Ошо үй бүлөсүн тыңыраак багып кете алат да. Мага абдан жакты ошо. Тыңыраак багып кете алат. Кандай соң? Эсен мырза, сиз тыңырап багып келе атасызбы? Өз жаныңызды, жакындарыңызды. Ооба, мен негизи кошулам, Ширинге кошулам. Негизи бул IT деген азыр негизи эле дүйнө жүзү боюнча глобализация болуп атпайбы? Азыр биз мисалы айтышат го, мага көбүнчөсү мен Америкадан келген үчүн мага суроолордун көпчүлүгү ушундай келет. Кантип Америкага кетсем болот, биз да барып ушул жактан иштеп тиричилигибизди кылбайлыбы депчи, баягы тыңыраак болбойлубу депчи. Мен айтмакмын да, азыр эгерде чындыгында IT багытына кирип, IT-нин ошол IT билимин жакшы алып алса, бул адамдын, бул баланын же кыздын Америкага же Европага барыштын деле кереги жок. Анткени мүмкүн ал жака барганда көбүрөөк акча иштеши мүмкүн, бирок ошол эле учурда ал жактын жашоосу ошого жараша кымбат. Ал эми Кыргызстандагы айлык маяналар боюнча Кыргызстанда отуруп деле мисалы Америкадагы проекттерге иштесе болот да, ушундай каналдар бар да, өзүнүн фрилансинг деп коет, интернеттен эле алыпчы. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр болот да. Айткандай эле ошол Кыргызстанда отуруп эле Америкада жашагандай бир шартты түзүп алса болот. Эми толугу менен болбосо дагы бир кандайдыр бир деңгээлде ошондой бир flexibility мындай ийкемдүүлүк түзүп алса болот өзүнүн жашоосуна. Биздин ассоциациябыздын ураныбыз Кыргызстанда жашап бүткүл дүйнө менен иште деген уран ошол туура. Достор, эми мындай кылалык. Эми жаңы жылда жалпы эл журт кийинки жылы молчулуктун, токчулуктун жылы деген менен баягы оокаттылып кетсек, кара курсагыбызды багып, андан кийин балдарыбызды татыктуу тарбия берип деген ар бир эле ата эненин ошо изги ниет ошондой да. Анан IT деген менен баардыгы ай депчи ата энелер калган IT немесе мурда юрист, экономист болчу да, азыр болсо эми аз кимге көз артпасаң баары эле IT деген, бирок цифрлар кандай достор? Эгер мүмкүн болсо мындай телеэкран аркылуу кийинки жаш муундарга балким шыктандырып, балким ата энеси азыр бизди көрүп аткан болот да, анан момчу табат экен дегенде анан балким процесс кетип калабы дейм да, себеби бизде ошол гана нерсе куткарып кетчүдөй мага сезилип атат. Ширин, Эсен, цифрлар боюнча айтыңыздарчы. Кыргызстанда отуруп алып, айылдан чыкпай, күчтүү интернеттин колдоосу менен жакшы компьютер алып алып, канча акча тапса болот? Эми эң башталгыч программисттер $200–300 башташат. Эми бул жаңы эле үйрөнүп, жаңы эле жумушка кирген. Бир айнабы же бир долбооргобу? Жок, бир айга. Бир айга. Бирок бир айдын ичинде 2-3 долбоор алса, анда зарплатасы да көбөйөт. Ошончо көбөйөт. Ооба. Анан дагы жарым жыл иштеп, тажрыйбасын көбөйткөндөн кийин $500–600 чейин зарплата болот. Анан ошентип тажрыйбасы өсө бергени менен анан зарплатасы да өсө берет. Анан $1000, 1000ден дагы ашы мүмкүн да, ошондой жакшы зарплата. Бирок эгер мен өз алдымча иштейм, фрилансер болуп иштейм деп анан дагы проектлерди көп алып, күнү түнү уктабай иштесе, андан дагы зарплатасы көп болот да. 2-3 проектти параллельно алып барса, жакшы зарплата. Мен мындай азыр оюма келип кетти да. IT деп
ай анан т тамгасынан туруп атпайбы? Муну кыргызча айтканда иштесең тиштейсиң деп кытырып койсо болот экен. Туура? Айтсаң иштесең айти. Бул эми ай иштесең тиштейсиң деп койсоң болот экен да. Эсен мырза, сиздин цифраларыңыз кандай? Мен кыска нускада айтайын анда. Эми как IT компания иштеткен киши катары биз көпчүлүк учурда издейбиз да айтишниктердичи. Анан таппайбыз да. Кыргызстанда чындыгында дефицит. Дефицит болбосо дагы мындай Кыргызстанда компаниялардын көпчүлүк учурда интернет менен конкуренция кылганды кыйын да, кыла албай калышат көпчүлүк учурда. Мисалы биз издегенде $1000, $1200 айлык деп издейбиз. Мен алып келе албайм да, анткени алар айтат, жок, мен $1200-1300 иштегенден көрө мен лучше интернеттен иштейин дегендейчи. То есть примерно ошондон эле түшүнсө болот. Ооба. Чтоб интернет аркылуу мындан да көп иштесе болот дегендей. Анысы да бул эч тынбаган, анан ордунда жылдар бою калбаган процесс да. Мына азыр үчөөбүз 15 минут сөз күчөктүү дүйнөдө дагы эмне болуп кетти билбейбиз. Азыр сыртка чыккандан кийин телефондорубузду ачып, деп жаңылыктарды окуйбуз да. Анан мындай жыйынтык тош суроо иретинде, андан кийин эркин микрофон берем силерге. Айтыңыздарчы, Кыргызстан учурда акыбалыбыз оор. Моюн калыш керек. Бирок биз ар дайым жакшы маанай менен, адам үмүт менен жашайт эмеспи? Анан Кыргызстанды деги эле дүйнөнү IT алдыны көздөй сүйрөп кете алабы? Ошол неден десеңиздер, ошол түркөйлүктөн, караңгылыктан, адамдардын үмүтсүздүгүнөн себептегенден мен жаңылыктарды окуган сайын азыр ракеталар учуп барып, кайра өздөрү учуп келип, жакында ушул жаңы планеталарды адам баласы баягы иликтегендей ошол жака учуп кетчү деп атат да. Сиздердин пикириңизче, IT дүйнөнү сактап кетеби? Сактап атат уже. Көп нерселерди жанагы сиз айтып аткандай ракета деп айтып атпайсызбы? Эми бийик нерсе жөнүндө сүйлөшсөк, жана метеориттерди баарын изилдеп, кайсы убакыт учуп келет, биздин дүйнөбүздү сактап калыш үчүн ошонун баары компьютер программисттер чыгарат да, анын баарын изилдеп, ошондой көп нерселерди мисал катары келтирсе болот. Эми бирок сөздү көнбөйтесичи, бирок көп нерседен сактап келатат. Жанагы эле вакцина болобу, аны деле баары симуляция кылып, компьютерден баарын карап, анан изилдеп, анализ жүргүзүп, анан чыгарат да. Мурункудай мындай лабораторияда уже эме иш болбой калганда башкача уже жүрүп калды да. Анын баары ылдамдаштырылган, анткени технологиялар ошону эме позволяют дегендей да. Мүмкүнчүлүк берет. Мүмкүнчүлүк берет ошо. Ошо анан дагы эсенден кийин айтып коеюн. Ооба, толтуруп кетсеңиз. Эми менин оюм Ширин айткандай эле дүйнөнү ансыз деле сактап атат. Ал эми Кыргызстанды сактамак да. Кыргызстанда эгерде мамлекеттик деңгээлде анан элдин арасында айтинин эмне экендигине баягы терең түшүндүрүү иштери жүрүп, ушундай бир иш-чаралар жүрсө, элдерге жакшы ойлогондой жеткирилип берилсе, могул кичинекей бакстын баягы англисче айтканда thinking out of the box дейт го, кичинекей коробканын ичинен сырттын ойлонгонду элдер үйрөнсө, бул эми IT дүйнөсү да, бул Кыргызстанда отуруп алып эле көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү алат элек да. Ушул IT эми мамлекет деген бул чоң бизнес да, туурабы? Бир компанияда. Компания деген ар дайым баягы эң азыр трендтер эмне болуп баратса, дүйнө жүзү акча кайсы жакта болсо ошол жака барат да, компанияларчы. Эми Кыргызстандагы ошол трендтен артта калбай, IT-нин канчалык чоң бизнес, ошол эле учурда канчалык келечек экенин түшүнүп, мамлекеттик деңгээлде бир чоң жумуштарды жасаса, ачса, Кыргызстандын дагы кучагын ачса дейм да. Эң son. Достор, колуңуздарга фужерлерди алыңыздар. Фужер алыңыз, Ширин, эсен. Биз азыр мына бул эки камераны карап, бул экинчиси сизди алысыраак көрсөтөт, кийинкиси сизди жакыныраак көрсөтөт дегенде, ошол жака өзүңүздүн жан делиңиз менен жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга жаңы жылдык куттуктоо болсун. Ширин, сизден баштайлы. Эл журтубузду келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайын. Эми 2021 жыл мол жылдардан болсун, жакшылык болсун, жаманчылык болбосун, жакшы өзгөрүүлөр болсун.
ушул мындай татаал убакытты биз башыбызды ылдый тыштабай өйдө көтөрүп батыраак өтүп кетели. Көп жакшылыктардан алып келген жылдардын болсу, анан ошо бука жылы жанагы мындай решительный, анандай жаңы эмелерди талап кылат экен да, действияларды, кыймыл аракеттерди. Ошол жылды биз өзүбүздү жанагы ичтүүнүбүз болобу, же кесип чөйрөбүздө болобу, же үй бүлө чөйрөбүздө болобу, өзүбүздү ушундай жакшыртуу максаты менен жаңы нерселерди үйрөнгөнгө умтулалы. Ошондой жаңы жакшы өзгөрүүлөр келе турган жылдардан бири болсун. Айтканыңыз келсин, Эсен мырза, сизден дагы бир туктоо сөз калды. Эми эң биринчиден азыр бардык эле дүйнө жүзүндө болуп аткандай элибизге тынчылык, аманчылык, ошо кирип келген 2021-жылы элибизге тынчылык алып келсин. Ошол эле учурда ошол жаңы жылдын себебин, жаңы жылдын келгенин себеп кылып, элибизде ушундай бир жаңы энергия, жаңы мотивация пайда болсун деген тилектешмин. Ушундай жаңы дүйнөгө көз карашыбыз, жаңы өзгөчө ушул жаштарга жаңы дүйнө ачылсын. Мына ушундай мен тилектешмин. Көптөгөн ийгиликтерге өлкө катары, жаштар катары, мамлекет катары көптөгөн ийгиликтерди, жакшы жыйынтыктарды жеткирели, ушул жылда жеткирели деген тилегим бар. Толугу менен кошулам. Айтканыңыздар келсин, достор, келиңиздер пожелерди тийиштирип коелу. Бүгүнкү тиленген ой максаттарыбыз сөзсүз түрдө ишке ашып кетсин. Мен жанында Ширин, Эсен, булар Кыргызстандын жанакы мен которгондой IT деген менен иштесең тиштейсиң. Жаңыча иштеп, жаңыча тиштегенге заман келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз силерге рахмат айталы. Осип коелу, шампандан келиңиздер. Жана бүгүнкү эфирибизден башка досторубуз, демирүүчүлөрүбүз, мына Куликовский биздин Кыргызстан жаратмандарынан колдон чыккан эң сонун продукция жана Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Азыр мен сиздер менен коштошом. Жакындарыңызга жөнөй берсеңиздер болот. Мен эфирде өзүмдүн ишимди уланта берейин, достор. Чоң рахмат сиздерге. Мына ушундай жогоруда бир канча көзөрмөндөн бери биздин телеканалыбызда арт-артынан эң сонун меймандарыбыз келип, кирип, өзүнүн ойлору менен, өзүнүн кыялдары менен, тилектери менен бөлүшүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин телеканалыбыз өзүңүздөр билгендей быйыл биз үчүн дагы жакшылыктын, жаңылыктын жылы болду. Эмне дегенде кыргыз тилдүү жакшы берүүлөр, кыргыз тилиндеги жакшы меймандар буга дейре кыргыз телесинде мындай азыраак эле. Ошондуктан биз демилгечи топ болуп биригип, ошол ТВ1 Чекит KG каналы менен биргеликте ошо Бишкек каналын ачып, ошол телеканалыбыз аркылуу Кыргызстандын эң алдыңкы билим, илим, спорт, маданият, социалдык, гуманитардык тармактарындагы каймактарын чогултуп, ушул теле аркылуу сиздерге болуп аткан, дүйнөдө болуп аткан өзгөрүштөрдү бөлүшкүбүз келип турат. Ал эми мен буга чейин өзүңүздөр көргөндөй кесиптешим Урмат Борченовдон алпаруу эстафетасын алгам. Анан жогоруда айткам, биз 3 жигит, мындайча айтканда 3 мушкетер, 2 эркин, ортодо Урмат, ошол берүүнү кыргыз тилинде алып кетүүдөбүз. Мен болсо, уруксатыңыздар менен алдыма, менин кесиптешим, агам, санаалашым, тагдырлашым жана тамырлашым болгон Эркин Рыскулбеков мырзаны чакырайын. Кийинки берүүнүн эстафетасын сиздин колуңузга тапшырайын. Келиңиз. Ассаламу алейкум, Эркин мырза. Жаңы жылыңыз менен биргеликте болсун. Кел аткан жыл экөөбүздүн ысымыбыз айтып тургандай, эркиндиктин, азаттыктын, боштондуктун, сөздүн эркиндигинин, ойдун, пикирдин эркиндигинин жылы болсун буюрса. Жаңы жылыңыздар менен. Келиңиз анда экөөбүз туруп жаңы жыл менен куттап коелу. Эки эркинден саламдарды жолдойбуз сиздерге. Жаңы жылыңыздар менен мен эркиндиктин жылы болсун. Анан өзүмдүн жакындарыма жөнөйүн. Сизге болсо ачык эфир каалайм. Меймандарыбыз даяр, биз дагы даярбыз. Көрүшкөнчө. Чоң рахмат, келаткан жылы сизге дагы үй бүлөлүк ийгилик, аманчылык, ар дайым эфириңиз тунук болуп турсун. Көрүшкөнчө, Эркин Рыскулбеков.
Урматтуу ТВ1 каналынын көрүүчүлөрү, биз болсо жаңы жылдык майрамды улантабыз. Бүгүн ушул жайылган дастарканга Кыргыздын өтүп бараткан жылдагы, деги эле өтүп бараткан 2-10 жылдыктагы жыйынтыкты чыгарып отурган мезгилибиз. Буюрса, жыл жалаң ийгиликтерди алып келсин. Өтүп бараткан жылы ИВЛ, пандемия, Кликсан, гепарин, люстрация жана башка деген сөздөрдүн бардыгы кетсин, келсин, калсын, до конца жана башка деген сөздөрдүн бардыгы өтүп бараткан жылда калсын дагы, келаткан жылы жалаң жакшылыктар гана болсун, аманчылык болсун, ийгилик болсун, ден соолук болсун эң негизгиси деген жакшы тилек менен ТВ1 каналындагы биздин майрамдык эфирибиз уланууда. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди Имарат Прогресс курулуш компаниясы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Эски жылды узатып жатып келе жаткан жаңы жыл бардык жагынан жакшы болот деп ишенебиз. Алдыда максаттарды туура белгилеп, жаңы дем күч менен аракеттенип, ийгиликке жетишели. Элибизге биримдик, жерибизге береке берсин. Келе жаткан жаңы жылда сизге бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөлүк бактык талай каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кичине балаты үшүдү кышта токойдон алып келдик, калтырбай тышка деп. Биздин эфирибиз уланууда, биздин майрамдык эфирибиз уланууда. Уланып аткан эфирге Улан мырза конокко келди. Жаңы жылыңыз менен Улан мырза. Жаңы жылыңыз менен келаткан. Чоң рахмат. Эми жылды жыйынтыктап жатып, сизди эфирге чакырбай койсок болбойт болуш керек. Себеби үстүбүздөгү жылдын мындай өзүнүн колунда массалык маалымат каражаттары жок болсо дагы, трибунасы жок болсо дагы, микрофону жок болсо дагы, эң көп мындай талкууга алынган инсандардын бири сиз болдуңуз. Анын да жөндүү себеби бар болуш керек. Деги эле жылдын кандай сонун бир жыйынтыгын чыгарат элеңиз? Бүгүн жакшы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн мындай жакшы нерсе деле көп, жамандан жакшысы көп азыркы убактарда. Мисалы жыйынтык көрүп аткан нерсе эгер коомдук иштерди карай турган болсок, азыр жарандар көбүрөөк мындай билимге умтулуп, ошол эле убакытта мындай көздөрү ачылып, өздөрү мындай жарандык позициясын жүзүнө эле айтып койбостон, мындай иш аракет менен билдирип аткандыгы да абдан кубанычтуу. Анткени буга чейин бир да жолу мындай иш аракеттер болгон эмес да. Бул Азакстан болчу, бирок азыр болсо көрүп атабыз, мисалы адамдар мындай позициясын ачык айтып билдирген адамдар саны көбөйүп баштады. Ошол эле убакытта эл көзүн ачып, азыркы убакытта ким экенин көрүп баштады. Жакында дагы ачылыштар болот, ким экенин көрөбүз, бирок ушул процессте баратканыбыз, ушул жолдо баратканыбыз бул абдан позитивдүү нерсе да. Анан эми жыл чынында эле мындай чоң тажрыйбага, кыйынчылыкка, ошол эле убакытта позитивдүү нерселерге бай болду. Анан баягы негатив нерсени көрө берсек, албетте негативди көрө беребиз, бирок мен дайым позитивдүүмүн. Ар бир кыйынчылыктан жаңы мүмкүнчүлүк пайда болот да. Ошол жаңы мүмкүнчүлүктү көрө биле алсаң, демек сен жашооңду жакшы жакка өзгөртө аласың. Эгер сен ушул эле жаман нерседе калып эле баягы напчу эле өлдүк, өлгөн алдык дей берсек, анда демек жашообуз ошондой эле өтө берет да. Уланбай, өтүп аткан жылдын мындай эң маанилүү окуясы деп кайсын белгилейт элеңиз өзүңүз үчүн? Эң маанилүү окуясы деп жекеби же коомдук? Сиздин жеке жашооңуз бул коомдун жашоосу. Эң чоң нерсе бизде биздин ушул командабыздагы мындай чоң бир процессти жеңиштүү басып өткөнүбүз баштан башта командасы. Анткени биз аябай мындай кыйынчылыкты мындай өзү жоготуп салбай биз мындай жеңиш менен чыктык да. Жеңиш десе кээ биринен түшүндүк, таңгачтуу болсун, эмне деген жеңиш депчи. Биз өзү команда катары өзүбүздү мыкты көрсөтө алдык деген нерсе да. Ошол нерсе менин аябай эсимде калды. Анткени акыркы ситуацияларда, ошол кыйынчылыкта биздин команда аябай мыкты иштерди көрсөттү. Аны көп коомчулук билет. Ошол нерсе мен үчүн аябай мындай чоң эсте калар нерсе. Жеңиш деген бул эми мындай константа эмес да, дайыма болуп тура берчү да. Жеңиш деген бул максат дагы эмес, бул жеңиш деген ошол максатка бараткан жол өзү, э? Эң сонун. Эми өкүнгөнүңүз барбы өтүп аткан жылда? Жок, өкүнүү мындай кээ бир болуп аткан могул учурда момундай кылсам болмок экен. Жок, менде өзүмдө андай нерсе жок. Себеп дегенде сен болуп өткөн мындай нерсе бар да, качан сенде коомдо мындай
эгер маселени чече алсаң, бул маселе эмес, көйгөй эмес дейт да. Эгер ал маселени чече албасаң, деле маселе эмес дейт. Анткени чече албаган маселеге сен эмне башыңды оорутуп эмне кыласың дейт да. Мен ушундай карайм, мындай өтүп кеткен Жок, анда маселе деген негизи эле жок турбайбы өзү анда табиятта. Табиятта жок. Чече албасаң маселе эмес, чечилбесе ал дагы маселе эмес. Демек маселе деген жок. Анткени мындай нерсе бар да. Себеп дегенде адам баласы өзү чече алат көп баардык нерсени. Анткени азыркы көйгөйлөрдү көп нерсени жаратып аткан өзүбүзбүз да. Ана ошол нерселерди мына башыбыздагы эле нерсе проблема жаратып атат да. А биз аларды жеңип чыга турган болсок, бизде маселе деле болбойт да. Анан өткөн нерселерге мындай сабак алганга аябай машмын, сабак алам. Деп мындай кылдым эле, мындай кылыш керек деп. Бирок ал нерседе минтип койсом болмок экен, тинтип койсом болмок экен, ана минтип калмак экен деген адам эмесмин да. Ошол эле убакытта жашоодо жоопкерчиликти өзүм алган адаммын. Мисалы, бирөөнөн үмүт этпейм, бирөөнөн күтпөйм да. Бирөө бий бул алып келип берет, тиги алып келип берет деп аябай үмүттөнүп жашайбыз го. Бирок адам өзүнө жоопкерчилик алганда андай капа болуу деле болбойт да. Уланбай, өтүп аткан 20-жыл мындай планетардык масштабтагы, тарыхтагы, акыркы 100 жылдыктагы мындай өзгөчө бир жазыла турган жыл болду. Мындай эстей турган 20-жыл дегенде ассоциацияларыбыз көп болмок болду да. Бирок анын ичинде Кыргызстанда эки эсе эстей турган жыл болду. Анан көп айтып атпайбы, ушул жылы мындай аң сезим өзгөрдү, кандайдыр бир баалуулуктар өзгөрдү деп. Кыргызстандыктардын, биздин коомубуздун, калың катмарынын аң сезими өзгөрдү? Эми калың катмардын аң сезими өзгөрдү деп биз кийин бир убактарда айтсак болот го, бирок азыр болсо ошол өзгөрүүнүн башкы бир кандай десем кадамдар башталды да. Себеп дегенде биз коом ушул азыркы болуп аткан ситуациялар өзгөрүүгө түртүп атат. Анткени адамдардын башында суроолор пайда болуп баштады. Буга чейин суроолор деле жок болчу да. Демек бул нерсе баштапкы кадамдар. 20-жыл жанагындай кайгылуу окуялар менен эсте калгандай эле сөзсүз түрдө бул позитивдүү нерселер менен бир чоң иштин башталышы болуп калат да. Мисалы, манас айтылат го, көкөтайдын ашы чоң чырдын башы деген сыяктуу 20-жыл көп кайгылуу нерселер бар, ошол эле убакта позитивдүү нерселердин башы болот деген чоң үмүтөбүз. Анткени баягы бул илим сыяктуу эле да, сен көрөсүң келечек кайсыл багытта барат, эмне болуп барат. Көп адамдар үчүн бул кайгылуу болушу мүмкүн, ички процесстер өлдүк, болбой калды, жашоо бүттү депчи. Бирок чын-чынына келгенде позитивдүү процесстер абдан эле көп болуп атат. Бул абдан жакшы жагына баратабыз да. Бул нерсени мындай кабыл алып көрө алган адам үчүн бул жакшы эле нерселер. 21-жылымдын 20-сы мындай жаман өзүнүн кайгылуу жактары менен көп үй бүлөлөргө кайгы алып келди, көп ошол эле биздин жакын өзүбүзгө деле алып келди. Бирок ошол эле убакытта экинчи жагында бул 100 жылда келген нерсени биз ойлойм, биз салыштырмалуу баягы ошол 100 жыл мурунку тарыхка караганда жемиштүүрү басып өттүк да, жакшыраак басып өттүк. Мен сиздин пикириңизге кошулбайт элем. Себеби мындай жайында, пандемиянын убагында эл аябай мындай кыйналып турганды ойлодум эле да. Биздин коом эми ушунун баарын көрдү, анан мындай өтө акылга алчап, келиңиз мына биздин даамдардан эле ос ийип турмузчу. Мындай акылга алчап, өзүнүн добушундагы акылга алчап берет го деп. Анан карасам, 4-октябрь күнү баары эле 2-3 миң сомдон добуштарын хоп сатып коюшту да. Анан өзгөрбөй калды деп мындай өкүнүп жүрдүм эле. Бирок баары деле ичиңен ойлойсуң да, кап ушу биздин элибиз мындай көп деле чөнтөгүндө тыйыны жок, багыш пенсионерлер сараң жашап жүрөт деп. Бирок жакында сүйүндүм. Пенсионерлердин баардыгы 47 миллион сом чогултушупту. Сонунда. Эми мындай да, мал аксагы менен 100 деп коет да, ошол сыяктуу ар кандай эл бар. Бул кандай болот, жакшы, жаманбы, сатылабы, сатылбайбы, бул биздин эл да. Биз эч кандай претензия кыла албайбыз. Экен бул биздин журт да, ар кандай болот экен, ар кандай ситуация болот экен, жашоо шарты ошого түшөт экен. Бул бир. Экинчи нерсе, пенсия боюнча мен дагы аябай сүйүнүп, ушунчалык кубанычым койноп батпай, мен БШКнын сайтына кирип алып туруп карасам, эң эле аз которгон адам 380 миң сом которупту. Ушундай сүйүндүм мен дагы. 300 миң сомду кайсыл пенсионер топтоп туруп анан берди деп мен анын Садыр Жапаровдун эмесине жаздым да. Командасына жаздым. Айтып койгулачы бар, интервью алайын, ошол пенсионерди кармап, рахматын айтайын. Мен ошо таппай жүрөм. Ушундай деп издеп сурап берсем. Сизден кийин бир персоналдык пенсионер келет, ошондон да сурайынчы, канча сом мен эместен бир дагы адам билбейт, бир адам деп ал болсо жана эң аз берген адам булар туугандары, ишкерлер, башка улуттагы адамдар, башка компаниялар ушундай экен. Мен көрүп, ал компаниянын пенсионеры деп ойлоп кеттим да. Мен көңүлүмдү түшүрүп салбадыңыз. Мен чын эле ишенип аткам да пенсионер. Мен да ишенип, мен карап чыктым мен маалыматтарды. Жок, эме ал кишилер калпайтпайт жаңы жылдын астында. Калпайтсак сиз экөөбүз калпайтабыз, бирок баардыгы калыс сүйлөйт. Эми мунун баардыгы тамаша. Жаңы жыл демекчи. Жаңы жылда жалгыз гана мындай жыйынтыктарды чыгарбастан Улан мырза биз деген мындай келечекке пландарды да түзөбүз да. 21-жыл эмне өзгөчөлүк болот?
Мындай көчөгө чыгууну токтотосуз ошону айттыңызчы. Улам эле колуңузга плакат көтөрүп алып. 21-жылы мен токтотушум мүмкүн, бирок эл токтотпойт деген көз карашым. Себеп дегенде азыркы болуп аткан ситуация элдер үмүт чоң артып атат, бирок эч кандай үмүттөр акталбайт. Азыркы болуп аткан бийликке аябай чоң эле эйфорияда жүрүшөт. Бул эйфория бир күнү бүтөт. Анткени ошол эле 600 000 Кыргызстан мигрант деп официалдуу Россияда жүргөндөр эч убакта Кыргызстанга кайтып келбейт, анткени бат эле оңолуп кетпейбиз. Ошол эле убакта пенсия көтөрүлбөйт, даже көрүп атасыз, пенсия жакынкы жылы ошол январда бере албайбыз деп маалымат, социалдык маалымат берип атат. Ошол дегенде мындай кыйынчылыктар болот, бирок ошол эле убакытта ошол кыйынчылыктар аркылуу адамдарда мен дагы ишенем, үмүт артам, өзгөрүү болот депчи, анткени мындай ойлонушат депчи, билимге. Мурун болсо мисалы көп адамдар кара жумуш менен акча таап, үй куруп, үй бүлөсүн кура турган болсо, азыр болсо акыл менен акча таап баштайт. Демек, акыл менен акча таап баштаганда адамдар билимге умтулушат. Билимге умтулуу деген бул 21-22 жылдар абдан сонун нерсе болот. Анан жеке баштан баштап командасы болсо, ошо жарандык коомду күчтөндүрүү боюнча активдүү иш алып барабыз. Бул биздин чоң максат. Биз ойлойбуз, бул президенттик шайлоодон кийин парламент шайлоого чейин Кыргызстанда абдан кызыктуу окуяларга бай убакыт болот. Анан 21-жыл мындай көптү үмүттөндүргөн жыл болуп атат, буюрса. 21-жыл ооба. Сиз покер ойнойсузбу? Жок. Абыз эртең чыкмакта бул улануу сөйүн деген картежный экен деп. Покер ойногондорго 21 деген бул очко да. Мындай эң жогорку упай да. Демек 21 баардыгыбызга мындай ийгилик алып келет. Ийгилик алып келсин ошол. Буюрса, анда эмесе Улан мырза, жаңы жылыңыз менен өтүп бараткан жылдагы сиздин жарандык позицияңыз үчүн, элге кылган кызматыңыз үчүн, балким кетирген катыларыңыз үчүн жана келечекте кыла турган кызматыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Жакшы күндөрдө жолугалы. Чоң рахмат, жакшы күндөр болсун. Мен дагы айтайын деген нерсем эч жакшыдан үмүт үзбөйлү, анткени биз жакшы нерселер, жакшы адамдар, жакшы өлкө курчап турат. Ошон үчүн алдыда жакшы гана нерселер болот. Азыркы болуп аткан нерселер бул өнүгүү жолубуздагы бир гана кичинекей процесстер. Ошон үчүн көнөкөй процесс катары кабыл алалы. Бардык сонун болот. Жаңы жыл ойлойм, укмуш кереметтүү жыл болсун, бардыгы күткөндө. Жаңы жылыңыз менен. Биздин эфирде кыргызстандыктардын куттуктоосу улантат. Жаңы жылдык майрам кече эфир уланууда. Барыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайм. Жакшы көргөн ишиңизди жасагыла жана жасаган ишиңизди жакшы көргүлө. Привет! Жаңы жылы майрамыңыздар менен өзүңүздөрдү сактагыла, жашылчаларды көбүрөөк жегиле. Бул жылы оор бирок сонун болду. Кийинки жылы мындан да жакшы болот. Уважаемые друзья, Урматтуу достор, кыргызстандыктар, сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бакыт, сүйүү, аманчылыкты баарыңыздарга каалайм. 2021 жылы байлыктын, сүйүүнүн, жылуулуктун жана жайчылыктын жылы болсун. Жаңы жыл сиздерге ийгиликтерди жана кубанычты алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен. с наступившим Новым годом. Урматтуу замандаштар, сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Өткөн жылы бүткүл дүйнө эли үчүн оор болду. Не только для кыргызского народа. 2021 жыл эң жакшы өтсүн. Жаңы жылыңыздар менен. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кечи майрамдык уланууда иш күндүн эмес, бул иш жылдын кечи десем да болот болуш керек. Бүгүн жылдын акыркы 366 жылы күнү, мындай өтө жеңил эмес жылдардан болду, бирок биз ырымдап ушул өзгөчө жылды өзгөчө мейман менен эфирибизди жыйынтыктагыбыз келип турат. Бул инсандын өзгөчөлүгү, эжемди көргөндөр эле эфирден тура калып кол чаап жүрүштү болуш керек. Менин жанымда легендарлуу Кыргызстандагы бирден бир СССРдин эл артисти, Кыргызстандагы болгон наамдардын орден, медаль, сыйлыктардын ээси Самара Токтокунова эжекебиз. Эжеке, мен ушундай бактылуу инсанмын. Сиз менен жаңы жыл тосуп атканыма өмүрлүү болуңуз. Рахмат. Эжеке, эми жаңы жыл деген сиз, мен бир сүйлөшүп калып айттым элем, ушул дүйнө жүзүнүн, планетанын барбаган чекити калган жок болуш керек. Нар жагы Жаңы Зеландиядан баштап, бир жагы Конго менен жыйынтыкталган өлкөлөр болду. Африкага чейин, ооба. Анан эң кызыктуу жаңы жылды бир кайсы жерден өткөрдүңүз эле? Мен азыр суроо берсең эсиме түшүп атат да. 65-жылы Францияга, Парижге 2 айга гастролго бардым эле, 2 ай. Ошондо эжетте пьеха менен чогуу бир номурда жатып, кандай экөөбүз, ооба, 2 ай бою бир номурда уктадык.
аябай ушундай легендарлуу адамдар менен чогуу. Николай Сличенко деген Ромен театрынын директору деген, Артур Эзен деген народный артист, ушундай адамдар менен чогуу 2 ай ушу гастролдо болдум эле Парижде. Ошондо Франциянын Париждин Олимпия деген легендарлуу исторический бир театр бар. Театр ол. Театр Олимпия. Ошол Олимпия театрында 2 ай концертке катыштым эле. Кыргызстандын атынан үчөөбүз барганбыз, Томотоев, Медет деген үчөөбүз барган. Трио комуссар. Эми ошондо кандай кызыктуу күндөр өттү. Күнүгө ар бир 6-7 күнү 2ден концерт берчүбүз. 5-чи күнгө чейин 1-чи күнү 5-те бирден концерт берчүбүз. Француздар укмуш келет эми. Эми мындай да 2 ай бою мен ойлодум да бир жумадан 2 жумадан кийин зал кичине сейрек болуп калат го десем, айланайын 2 ай бою бир орун жок. Ишенесиңби айланайын? 2 ай бою толтура зал концерт бердик. Ал концерттин зал 400 орунду экен да. Анан бир ошо Бруно Кокатрикс деген хозяин, ээси, ошо театрдын ээси, хозяин ошо кишкен. Анан ошол баягы Советтер Союзунан барган артистердин баарын ошо өзү кабыл алып, өзү 2 ай бою бизди багып, 2 ай бою төлөп, ошо 3 мал тамагынан тышкары дагы. Аябай концерттер шумдук өттү. Эйфель башнянын эң башына чейин алып барып, ортосунда ресторан бар, башнянын. Ошого чейин алып барып, ошол жерден чай берип, ар кайсы жерден чай берип, шумдуктай сый урмат көрүп келгенбиз. Эми бул деген эми мен ойлойм, өзүм ушундай бактылуу киши экенмин, ошондой адамдар менен, ошондой Европанын эң бир маданияттын центри деп эсептелет да Борбор. Сиз бактылуусуз, Самара эже. Алар сиз менен жүргөн, алар дагы бактылуу. Эми ушундай сонун күндөр өттү. Андан кийин Америкада 3 ай 20 күн, почти 4 ай 11 штатын кыдырып концерт берип келдик. Жаңы жылды ошол жерден тостуңар. Анан кийин могуреке Францияда жаңы жылда эсимен чыгып кетиптир айтайын, ошо как раз жаңы жылда акыркы концерт бердик да. Акыркы концертти берип бүтүп, ошо күнү ошо театрдын хозяйыны жана Бруно Кокатрикс кызы, ошонун кызынын туулган күнү болуп калды. Анан баягы эмнеге таң калдым, баягы техниканын жетишкендиги, баягы зрительный зал бар, 4 орунду. Анан гостиница рядом. Тим эле барып эле кийинип кайра келип алгыла. Жарым саатка жетпей барып, кечки көйнөктөрүбүздү кийип кайра келип калдык. Келсек баягы зал жок, концертный зал. Банкетный зал койду. Бир заматта 15 мүнөт ичинде зрительный зал кадимки эле мындай. Ошол кезде 20-чы. Ошол техниканын өрчүндөгөн ошого таң калдым. Апай, залыбыз каяка кетти десек, ушундай жасап койду. 15 мүнөттүн ортосунда бир заматта автоматический пол, анан кийин 4 кишиден кылып алачык сыяктуу сонун эме жасап коюптур. Кабинкаларды. Ичи сырты гүл менен сонун кылып койгон. Мына ошондо техниканын өзгөндө эми азыр эми шумдукта эми чындыгында. Ошондой 4 кишиден отуруп ошо кыздын туулган күнүн тосконбуз. Таң атканча 6-га чейин отуруп, эртең менен 6-да Москвага аэропортко алып анан учуп кеткенбиз. Ушундай сонун күндөр өткөн. Эми андай күндөрдүн бул бирөө эле да. Андан башка толтура. Анан жанагы Америкага барганда ошо 3 ай 20 күн жүрүп деп атпайсызбы? Ошондо ар кайсы штаттын баарын кыдырдаган эң аягында Лас-Вегас деген бир миллионерлердин казинонун мекени экен. Ошо жерде 14 концерт бердик. Чоң концертный залы бар экен. Как ресторан, люди отурат, элдер отурат, ичип жыргап отурушат, а биз концерт берип атабыз. Ушундай сонун концертный зал экен. Эми анан былтыр барып келдим. Ошо жердин баарын барып кайра көрүп келдим. Себеби улуу баламдын кызы турмушка чыгып, ошону свадьбасын ошо Лас-Вегастан өткөрдү. Сонун. Эми шумдук күндөр өттү. Кудай кут болсун. Бирок а кезде мындай чет жакта жүргөндө жана 3 тамганын кишилери жаныңарда ээрчип жүрөт. Мурункусунда. Ошону айтам. Илгерки Союздун учурунда. Оңго баспасын, солго баспасын. Ооба, эшикке тияка чыкпа, бияка чыкпа, түз бас, отур, тур.
отурба ушундай жүрчү да. Жана эмелер болгондо жана Рудольф Нуриев сыяктуу артисттер чыгып барып калып калгандарчы. Вот ошондой болбосун деп бизди кайтарып жүрдү. Эми бир жагынан адалет туура, конечно. А бирок ошол азыркы заман менен өткөн заманды эстеп атпайлыкпы? Анан болбой эле жаңы жыл деген баягы илгертен келаткан майрамда ошол совет дорундагы жаңы жыл менен азыркы жаңы жылдын бир айырмасы барбы? Эми илгерки жаңы жыл болгондо тим эле эми баягы жаңы жылды ишенесизби? Ушунчалык самап, ушунчалык күтүп, ошол мүнөттөрдү аябай самачубуз да күтчүбүз. Мына жаңы жыл келатат. Бир эштен бирөө кирип келе турган эле бир тим эле башкача бир көңүл, башкача бир көз караш ушундай болор эле, бир ушундай бир нерсени күтөт элек. Сезимдер. Сезимдер. А азыр эмне? Жаңы жыл келип атат, кетип атат. Эч кимдин иши да жок, чын. Өткөрүп атабы, жаңы жыл майрамдап атабы. Эми биздин доор ошого туш келип калды чындыгында. А кезде пейил дагы башкача эле. Укмуш өтчү. Илгери тим эле жаңы жылды күтчүбүз да атайын. Мына аз калды, 5 күн калды, 3 күн калды депчи. Анан канча тасторкон жаса, эмне деген колдон келгенин баарын жасап, анан кийин 12-ни күтүп отурбуз, шампанскийди алып коюп күтүп отурчубуз. Анан бир случайда айтып берейин, жолу Чала Кызбайка экөөбүз, жолдошум экөөбүз айылга барып калдык. Айылга барып, анан бир жолу ошо атам менен апамдын жанында жаңы жыл тосуп келели деп бардык да. Анан барып, анан баягыдай шампанскийди коюп, анан тасторкон баарын жасап, кой союлуп, ушунча бир эми эскерип койбосом да болбойт, конечно. Андагы жаңы жылда жыргап тосолу деп атсак эле атам эшикке чыгып келе койчу деп эле чыгып кеткен. Анан күтүп атабыз. Жок, анан чыкса эле атам муска сыялам жыгылып калыптыр. Ошол жаңы жыл такыр эсимден кетпейт да, атам жыгылды. Ошо бойдон 7 күн жатып анан өтүп кетти. Эшиктин алды муз түшүп баратып чалкасынан кетти да атам. Анан музга аркасы менен тийип жыгылып, анан жаңы жыл бизге жаңы жыл болбой калган. Эми ар бир жаңы жыл өзүнчө бир кызыктуу өтөт. Ошол жаңы жыл менин аябай жаман сезимдер эсимде калып калды. Эми жакшылык менен жамандык бирге. Жакшылык менен Нандан остейсиң самаржа. Эми остой, шашпай остелчи. Урматтуу ТВ1 каналынын көрүүчүлөрү, биздин мейманыбыз легендарлуу Самара Токтокунова, СССРдин эл артисти. Бир Кыргызстанда азыр 3 СССРдин эл артисти бар. Анан Айсулуу эжебиз бар, Токонбаева, ал эми четте жүрөт. Ал бий жагынан да. Бий жагынан. Ыр жагынан, музыка жагынан үчөөбүз эле калдык. Кайыргүл Сартбаева эжебиз, Токтоналы Светалиев, мен үчөөбүз. Анан Болот агай раматолог дүйнө салды. Ал өтүп кетпеди. Мына 1 жыл болду жакында. Эми узун өмүр берсин жаратканым. Анан мен айтканымдын себеби ушул 3 инсан, ушул 4 инсан Кыргыздын маданиятына кой, баягы Кыргыздын көч башында келаткан аксакалдар болдуңуздар, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Анан келаткан жаңы жыл бир өзгөчө окуя менен башталганы турат. 10 январда биз Кыргызстан жаңы башчыны, жол көрсөткүчтү, ажоону тандаганы турабыз. Анан сиздин аксакал катары ошол инсанга тилегиңиз биринчиден, а экинчиден мындай буйругуңуз дейинбай, орустар айтмакчы, наставленияңыз аксакал катары бир айта кетсеңиз. Эми эмнени айткым келет, былтыркы жыл аябай оор жыл болду, өзүңөр билесиңер. Эми анын баарын башынан өткөрдүк. Эми эл деген аябай чыдамдуу болот экен. Баарын көтөрдү. Оордуң да, кыйынчылыктагы элден айланса болот. Ошонун баарын тынч өткөрүп, жакшынакай эмнени тилейм. Кыргыз элиме ушул Кудай берсе келаткан жаңы жылыбыз только ынтымак тап келсин, айланайын. Жакшылык тап келсин. Ынтымак кандай десем эми биримдикти алып келсин. Элге жерге бөлүнбөй, ынтымакта болуп, жаңы келген ажообуз ак жолтой болсун. Кыргыз эли үчүн көп жакшылыктарды, тынччылыкты алып келген, жакшынакай элге бир жакшы маана берген жакшы бир ажоону күтөбүз да, күтүп атабыз. Эми кимиси президент болот, аны бир Кудайдан, элдин пейили кандай болсо, эл эмнени кимди кааласа, ошону өзүлөрү шайлап алат го деп ойлойм. Бирок ошол президентке, келечектеги президентке каалар элем, эл үчүн кызмат кылсын. Элдин келечегин ойлосун, элдин тынччылыгын ойлосун. Жердин мындай эли жерибизде ынтымак болуп, мындай жакшынакай бир жыргал заманга бир туш келе турган бир күндөр келсин деп ойлойм да. Ошону алып келген жакшы бир жылдыздуу мындай бир ак жолтой ажоо келсин деп Кудайдан тилейм.
Құдай бұйырса айтқандарыңыздар келсін. Сіздей болған, мындай қырғыздың дөөлөтү болған, қырғыздың рызқысы болған, бақтысы болған, ақсақалдарыбыз, көч башында келатқан инсандарыбыз аман болсын. Бұйырса сіздердің батаңыздар менен, жақшы қалоо тилектериңиздер менен, анан аркаңардан келаткан биз дагы өнүгөлүк. Мен муну сизди нан ост ийгиле бекер айткан жокмун. Урматтуу көрүүчүлөр, мен могул Самара эжем ост ийген нанды ырымдап үйгө алып кетем. Буйрса, муну мен үйдөн барып жейм. Себеби бул кыргыздын жакшы эмеси да, ырымы да. Илгери ошондой болчу. Ооба. Улуу адамдардын көч башында турабы, кандай бир жакшы тилектер менен жүргөн, көп чоң ийгиликтерге жеткен адамдардын кешигин атай сурап иччи. Ошо кешигиңизди мына айтып алып кетип атам, буйрса. Бактылуу бол балам. Сен сага бактылуулук жарашат. Сен ошого татыктуу боласың. Сен ошо жакшы инсан, жакшы тарбия алган баласың. Мен ага көзүм жетет. Сен жакшы баласың, аябай. Рахмат. Кудай сага өмүр берсин. Бала бакыраңыз менен аман болуңуз. Анан сиздин жакшы бир планыңыз бар экен. Аны да айта кетейин. Кудайым буйрса ушул кирип келаткан 21-жылы Самара жекем өзүңүз эңсеп аткан Самара Токтокунованын комуз мектеби ачылсын буйрса. Сиздин шакирттериңиз көбөйсүн. Мен мүмкүнчүлүк менен пайдаланып шаардын муниципалитетине, маданият министрлигине кайрылам. Келиңиздер. Эжем өзүнүн тажрыйбасы менен, билими менен, өнөрү менен бөлүшөм деп атканда тим эле колго баштап барыбыз алып калалык дагы буйрса кыргыздын келечектеги Самара Токтокуновалары көп болсун деген жакшы тилек менен. Жаңы жылыңыз менен. Ой, рахмат. Жакшылыктын жылы болсун. Айткан келсин. Биз улантабыз. Элибиз бактылуу болсун, ырыстуу болсун, ынтымактуу болсун. Мне кажется, когда 2020 год только 2020 жылдын башында жыл оор жана күтүүсүз болорун эч ким билген жок. Ага карабастан биз ага айта турчу сөздөр бар. Биздин жашообузга, ден соолугубузга, дем алып атканыбызга жана ушул жерде турганыбыз үчүн рахмат. Жаңы жылда биз буга чейин көңүл бурбай келген нерселерди баалап, кубануубузду каалайм. Мисалы биз үйдөн чыга алабыз. Жакындарыбыз жаныбызда, асманыбыз көк, биз тирүүбүз. Тому что небо синее над нами. И тому, что мы есть. Дорогие мои. Менин урматтуу ТВ1 KG телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди 2021 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. 2021 годом. Передаю вам привет. Лимпопо Дарьянын жээгинен сиздерге салам айтам. 2021 жылы биз коронавирусту жеңип, чектөөсүз саякаттап, биз көнгөн жашоодон ырахат алабыз деп ишенем. В 2021 году именно так оно и произойдет. Уйдет корона, мы начнем путешествовать без ограничений и наслаждаться той же. Мен өзгөчө жерде жүрөм. Мен Түштүк Африка Республикасынын аймагындамын. Ал эми тигил жак Ботсвана, бул болсо Зимбабве. Это уже Ботсвана. Ал эми биздин туубуз менен саякатыбызды улантабыз. Бизди Instagram баракчасында көрүп туруңуздар. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Жаңы жылыңыздар менен. Дорогие кыргызстанцы, Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди 2021 жылы менен куттуктай турган мүмкүнчүлүгүмө кубанычтамын. Жамандыктардын баары өткөн жылда калып, жаңы жыл позитив, жакшы эмоциялар менен толсун. Ар кандай иш-чаралардын уюштуруучусу катары сиздердин үй-бүлөңүздөргө майрам уюштуруу үчүн көп учурларды каалайм. Жаңы жылыңыздар менен. Делайте праздники. С наступающим вас. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди Имарат Прогресс курулуш компаниясы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Эски жылды узатып жатып келе жаткан жаңы жыл баардык жагынан жакшы болот деп ишенебиз. Алдыда максаттарды туура белгилеп, жаңы дем күч менен аракеттенип, ийгиликке жетишели. Элибизге биримдик, жерибизге береке берсин. Келе жаткан жаңы жылда сизге бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөлүк бактык талай каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Саналуу көзүрмемдер, саналуу мүнөттөр калып отурат. Ушул кетип бараткан жыл, 20-жыл балким чындыгында көп айткандай жеңил эмес жылдардан болду. Бирок ал менен бирге ушул жылда жакшылыктар да көп болду. Канча наристелер төрөлдү, канча жубайлар баш кошту, биздин аксакалдарыбыз, биздин карыяларыбыз төрүбүздө отурат, Кудайым буйруса. Ошол жыл өтүп бараткан жылга рахматыбызды да айта билелик. Рахмат сага өтүп бараткан 20-жыл берген тажрыйбаң үчүн, берген сабактар
баарың үчүн келаткан жылга дагы салам айтып, буйруса бүтүндөй журтубуз менен, аалам менен, анын ичинде кыргыз элибиз, кыргыз мамлекетибиз аманчылыкта, бакубатчылыкта ушул жаңы жылга кирип барат деген жакшы тилек илгери үмүт менен дагы бир айтчу рахмат сөзүбүз бар. Бул албетте ушул өтүп бараткан 20-жылдагы бир жаңылык катары сиздер үчүн ачылган TV1 каналы жана иш күндүн кечи программасы ушул долбоорубузду колдоп, кыргыз тилин өнүктүрөлү, кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын өнүктүрөлү деп биринчи өтүнүчүбүз менен колдойбуз. Албетте сиздер менен болобуз деген Имарат Прогресс курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз тили, кыргыз сөзү, кыргыз авазы, кыргыз добушу бийик болсун келаткан жылы. Кудайым буйруса, кыргыздын байрагы бийик көтөрүлүп, асманыбыз ачык болуп, жалаң жакшы күндөрдө жүз көрүшөлүк. Эмесе бир нече көз ирмемде кирип келчү жаңы 21 жылыңыздар менен.